Асанбек Кулманбетов. Таштанды кыз. Повесть. Биринчи бөлүм. Асел киргенде кучагын жайып тосуп алды эжеси. Адегенде эч нерсени эле салбай эле сиңдисин кайра өп, көптөн бери көрүшпөй сагынган эме ал жайын сураштырып кирди. Бирок сиңдисинин кабагы салыңкы экенин, бетин каралжын сепкил басып турганын байкап, жүрөгү дүпөйүл боло түштү. Сиңдисинин дене бою жайылып, толуп калганын да билип койду. Бир аз отурушуп, чай ичип атышканда гана сөз баштады. Асел, эмнегедир көңүлүң чөгүп турат го? Бир жериң ооруп жүрөбү? Же окуң кандай деги? Эч жерим оорубай эле, деген Асел, башын төмөн салгыча бетин басып бышактап ийди. Эки колунун манжаларынын ортосунан жаш сызылып агып чыкты. Бир нерсе болгонуна эми толук көзү жеткен эжеси Аселдин эки колунан ала силкилдетип ийди. Эмне болду кокуй? Жөн айтчы, жаман немелерче бышактабай. Эжекебай, кечирчи мени. Кечирип койчу тилиңди албаганыма. Асел бетин баскан бойдон бышактап, ый аралаш сүйлөп таатты. Анын сөздөрүнө кулак төшөп отуруп гана көзү жетти. Мен сага айтпадым беле? Ал баланын бойдок экенине ишенбей атам. Ушундайда аны жаныңа жолотпо. Бир күнү болбосо бир күнү таштап кетсе кантесиң дебедим беле? Ошондо ишендиң беле? Жок, сүйөм, мен аны тим эле жанымдан артык көрөм, ал мени таштабайт деп болбой койгонсуң. Мен кайдан билдим эжеке? Мен ага ушунчалык ишенбедим беле? Анан эмне болду? Асел ыйын тыя албай, же сөз сүйлөй албай бир топко букулдап туруп. Мен эмне кыларымды билбей калдым эжеке. Боюмда бар, деди. Мына ушундай болмок. Кудайды бир карасаң болобу? Эми элдин бетин канып карайбыз. Азыр эле дүңктей түшөр. Ал да кокуй-ай. Аселдин эжеси бир топко булкулдап тилдеп атты. Акыры, канча ай болду? Деди. 7 ай болуп калды. Кокуй, ушуга чейин кантип чыдап жүрдүң я? Окуңду эмне кылдың? Таштайм да, анан кантип окуйм эжеке? Көпкө чейин эч чечим чыгара албай атышып, Аселдин эжеси бир убакта сүйүнгөсүп сурап калды. Баягы Закир деген бала кайда? Шаарда эле иштеп жүрөт. Үйлөндү беле? Жок. Сага баягыдай келген жокпу? Сени сүйөм деп эле айланчыктап жүрчү эмес беле? Келип жүрөт, бирок мен аны каалабайм да, болбой эле келе берет. Анда болду. Көп эле шылкыя бербе. Окуңду улант. Сүйбөсөң да Закирди жандап ал. Бала аныкы болгондой болуп калат. Коркпой, үрүкпөй окуй бересиң. А кийинкисин дагы көрөбүз. Эжеке, сөз бүттү. Эртең эле кайра жөнө. Жездеңе жөн эле учурашып келген киши болуп кой. Ошент. Аселдин артындагы күбүң-шыбың сөздөр жок болду да калды. Себеби анда санда шынарлап, бирок Асел макул болбогонсуп жүргөн Закир бир күн эле Асел менен колдукташып басып калды. Аселди тааныган студенттер мурун анын ичин карап, атасы ким болду экен деген кыязда жүрүшсө, эми анын эмнеси бар экен? Мурун Закир менен ачка чыга албай жүрүшкөндүр. Мындайлар толуп атпайбы? Эми белгилүү болбодубу? Асел элдин көзүнчө калп эле Закирди жанына жолотпомуш болуп жүрчү тура. Көрсө экөө ээн жайда кишиге көрүнбөй, чексиз махаббаттын көлүнө чумкушуп, сүйүүнүн рахатына батышып, жашоонун эң таттуу балын татып жүрүшкөн тура. Байкуш Асел кийинчерээк кабагын ачпай, кайгы муңдун үстүндө жүргөндөй болду эле. Көрсө боюна бүтүрүп алып, эмне кыларын билбей жүргөн экен. Акыры экөө ачка чыгып алышпадыбы? Дагы жакшы, бирөөнүн этегине эрмешип, жакасына жармашып дегендей түгөйлүү төрөп. Болбосо атасы ким экенин билбей төрөгөндөр да бар эмеспи? Дешип бирде ыраазы болгонсуп, бирде таң калышып атты. Аселди сүйүп, эмнегедир ансыз жашоосу болбочудай болуп жүргөн Закир бир күнү Аселге жолукканын, демейдеги жөн эле тааныштай кабыл алган Асел бул сапар өтө жакын адамдай кабыл алганын, ал түгүл жылдыз толгон салкын түндө кучакташып жүрүп сыр төккөнүн, Аселдин боюндагы баланын атасы ким экенин толук териштиргиси келбей. Асел, алтыным, сен мендик болчу. Болду, башканын кереги жок. Боюңдагы уулбу, кызбы аман эсен төрөп аласың. Ал экөөбүздүн нарсыз болот. Башканын эмне кереги бар? Деп жалынганын Асел жүрөгү каалабай турса да муюп,
Эжесинин сөзүн эстей Закирге ыктаганын эч ким билген жок. Ал түгүл ээн бөлмөдө түнкүсүн толтура шам жагып, боюндагы баланын атасына наалат айтып, ага каргыш жетсе экен деп тилеп атканын. Атасы алдамчы, бузуку, наалат алгыр айбан болсо, баласы кайсы дейсиң? Төрөсөм эле жылаңач бойдон так ошо ата сөрөйүнүн эшигинин алдына таштабасамбы? Деп касам ичип атканын бир да бирөө туйбады. Закир Аселди жандап, көп жылдап күткөн ыйык махабаты кайрылып келгенине сүйүнүп жүрдү. Асел канчалык ойлуу болуп, көңүлү чөккөн сайын үйрүлүп түшүп, көңүлүн көтөрүүгө шашылат. Баары жакшы болот деп эдимби? Наристени аман эсен төрөп алчы, бапести өстүрүп алабыз, көрөсүң го, деген Закирге бир күнү минтип алды Асел. Эркектин баары бир дейсиңер да. Балким сен дагы мени төрөшүмдү эле күтүп аткандырсың. Анан өгөй баланы тана баштайсың да. Ага мен болушам. Ошентип экөөбүздүн ыркыбыз бузулат. Жок. Антип жашаган жашоо курусун. Андан көрө төрөйм да баланы берип салам бирөөнө. Бала үчүн экөөбүз жаман көрүнүшүп жүрбөшүбүз керек. Койчу Асел. Андай жаман оюңду кой. Айтып атам го, курсагыңдагыны өз баламдан артык көрбөсөм буйрбасын. Балада эмне күнөө? Экинчи мындай сөзүңдү укпайын, жарайбы? Деген Закир Аселдин жаагынан сылап эркелетип койду. Бирок бир чекитти тиктеген Асел кабагын ачпаган бойдон мостоюп турду. Убакыт кантип зыпылдап өтүп кеткени белгисиз. Бир күнү Асел эртең менен өзүн жаман сезип, кыйналып чыкканынан улам университетке барбай, түз эле автовокзалга келди. Токмок деп жазылып турган автобуска келип отурду. Улам көңүлү айныганына карабай, бекем чымырканып жүрүп отурду. Эжесинин айтканын эстеп, толук эле болуш керек, аман төрөсөм гана болду, сениби, деп кимгедир кыжынып коет. Кечке оорукананы айланып жүргөн эжеси Аселдин кыз төрөгөнүн укту. Асел жек көргөндөй эле эжеси да кыз төрөлгөнүнө сүйүнгөн жок. Болгону Аселдин аман эсен төрөгөнүнө кубанып, сүйүнчүлөп чыккан медсестрага сүйүнгөн киши болуп көрүнүп койду. Аселге тамак алып кирген сайын кат жазышып сүйлөшүп атты. Бир күнү эртең менен эжеси келгенде Асел буларды айтып отурду. Эмне болсо ошо болсун эже, бүгүн мындан чыкканда эле алып жөнөшүбүз керек. Асел, ойлонуп көрсөңчү, эмне болсо да боор этиңен чыккан бала эмеспи? Балким жөн эле бага албасаң мага эле калтырып коерсуң. Жок эже, ушу кызга көңүлүм чаппаган үчүн көкүрөк сүтүм да келбей койду. Врачтын урушканынан мейличи деп эмизип көрдүм эле, бирок ушул мага бала болуп бермек беле. Тилимди алыңызчы эже, бир жаңылгам, эми ошонун аягына чыгайын. Сиз дагы бир гана жолу жардам бериңиз эжекебай, суранам. Болуптур. Сен да бир айтканыңан кайтпайсың го чиркен. Баса, билесиңби анын үйүн? Билем, көлдүн тескей жагы менен жөнөйбүз. Биринчи аны менен көлдөн таанышканда, ошо үйүнө конок ээрчитип барганда бир кыз экөөбүздү. Жанында бир теңтүш баласы бар болчу. Көрсө, кийин уксам, аялы ошол кезде баласы менен төркүлөп кеткен тура. Анан ошондон пайдаланып бизди чакырып бара калыптыр. Эми өзү багып алсын кызын. Эжеси шыпшына башын чайкай үйүнө жөнөдү. Бир таанышына барып, машинасы менен көлгө жеткирип келишин макулдатты. Барып келишине май куюп берип, андан ашыкта акча бермей болуп сүйлөштү. Кечке жуук оро чулгосу менен баланы көтөрүп чыккан Аселди салышты да жүрүп кетишти. Жылдыз толгон караңгы түн. Анда санда гана ар кайсы үйдө жарык күйүп турбаса, эл оор уйкуга кирген маал. Аңгыча көчөнүн башынан алда кайда жарык берген машина жылып келатты. Бир жерге келип калганда көчөгө четтей токтоду. Бул кезде машина токтогон үйдүн маңдайкы үйүнөн бир караан огороддун башындагы ажатканага барып келаткан. Токтогон машинадан түшкөн эки караандын шыбырашып сүйлөшүп, жөө бөжөңдөй баскандарын көрүп шекшип туруп калды. Бактарга жашына акмалап турду. Тиги эки караан бирөөсү бооруна бирдеме көтөрүп баратканда байкалып турду. Бөжөңдөй басышып, маңдайкы дарбазасынын жарыгы күйүп турган үйгө жашырына жакындашты. Эмнегедир экөө тең бактардын арасына туруп калышканын көрдү. Алардын кыймылын көрүп, ого бетер аңдып турду. Аңгыча жанагы жашынган жеринен атып чыккан бирөө түз эле жарык күйүп турган дарбазага жетти. Боорундагы көтөргөнүн дарбазанын түбүнө кое салды да, дарбазаны такылдатып туруп, кайра чуркады. Ошол бойдон баягы жашынган экөө тең машинага жетип келишип, отурушуп, тездик менен бурултуп, зуу коюшту.
Чуркаган карагандар аялдар экенин байкаган берки киши бир саамга таң калып туруп калды эле аңгыча жарыкка ташталган нерседен баланын ыйлаганы угулду. Эки жакты элеңдей караган караан машина кетери менен маңдайкы үйгө жетип барды. Ал үйдүн дарбазасынын алдына ташталган баланы ала калды да үйүн көздөй бөжөңдөп чуркап жөнөдү. Үйүнө кирип эле уктап жаткан аялын ойготту. Киши угуп калбасын дегенчелик кылып шыбырай сүйлөдү. Сыртка чыга калгам, анан эки аял машина менен келип, Таштанбектин дарбазасынын алдына таштап кетти. Бизге буйрган бала экен. Аялы чочуп кетти. Ой кызыксың го, бирөөнүн эшигине ташталган баланы көтөрүп баса бердиңби? Ой бул эмне бала экенин ким билсин? Анан эмне кылмак элем? Бала чырылдап ыйлап атса, тиги Таштанбектердикинен да эч ким чыкпай койду. Же үйүндө киши жокпу? Айтор баланын ыйлаганына түтпөй кеттим. Жука ороосун ачып көрүшүп, кыз экенин билишти. Мейлеми, Таштанбектин эки баласы бар эмеспи? Бизге буйрган экен. Киши да көргөн жок, багып алалы. Балким артынан үйүбүзгө бала келер. Ак жолтой кыз болсун дейли. Биздин үйдүн эшигинин алдына таштап кетиптир, деп эле коебуз да, деди күйөөсү. Керимдер эртең менен кимге биринчи сүйүнчүлөрүн билбей атышкан. Аңгыча кошунасы Айдар кирип калды. Керим менен кол алышып төргө өттү. Эки жакты карап, Керим айткыча эле минтеп сурап калды. Керим, түндө тоодон келдим эле. Атымды отко коюп атып көрдүм го. Таштанбектикине бирөөлөр бирдеме таштагандай болуп, аны сен көтөрүп келдиңби? Айтор ошону билейин дедим эле. Мындай суроону күтпөгөн Керим чочуп кетти. Ия, кайдан көрдүм дейсиң? Айдар, мына 20 жылдан ашык жашап, балалы болбой жүрдүк эле. Кудай бергениби бизге буйруптур. Таштанбектердикинен эч ким чыкпай койбодубу? Болбосо чын эле бала турбайбы? Ооба, өзүң деле көргөн турбайсыңбы? Мен туалетке барып келаткам. Анан эле эки аял машина менен келип, Таштанбектикине таштап кетпедиби? Катсат жазыптырбы? Жок, кызык го. Эмне үчүн так эле Таштанбектикине таштады экен? Ошону айтсаң, Айдар, балким биздин балабыз жок экенин билгендер болуп жүрбөсүн. Биздикин билбей Таштанбектикине таштап коюшкандыр. Айдар, кандай дейсиң? Эмнеси болсо да бала бизге буйрган тура. Апасы экөөбүз ак жолтой болуп, артынан бала алып келер деп атабыз. Эркекпи, кызбы? Эркек экен, деген Керим атайын айтты жашырып. Ырымдап койгондогусу болчу. Аялы экөө ошондой сүйлөшкөн. Эркекче тарбиялайбыз деген ойдо да болчу. Эмне дейбиз эми? Уулуңардын өмүрү узун болсун, бешик боңур бек болсун, жентек бузуп эле жатып калат турбайсыңарбы? Айдар, сөзсүз да, кантип эле жентек бузбайлы. Анан Айдаке өмүр бою сөгүм ыраазы болсун. Баланы кандай таап алганымды эч кимге оозуңан чыгарбай эле койчу. Аны бир сен, аялым экөөбүз, анан ушул куттуу түн, куттуу үй гана билсин, антташалы. Түшүндүм, Керим. Оозуман чыгарбайын. Антташса антташалы. Таштанбекке караганда сен мага туугандыгың жакын эмеспи? Анан чын эле балалуу болуп атсаң, сага эмне кара сынамак белем? Ошентип айланайын, Айдаке. Мен жентекке бирдеме алып келе коюп, кошуналарды да чакырып жентек ооз тийгизип коелу, деп Керим барбалаңдап калды. Бирок дагы көп сырларды катып калган. Ал сырлардын бири кыз баланы эркек дегени болсо, экинчиси баланын койнунан чыккан кат болчу. Ал катта Таштанбек, кызыңды багып ал, капысынан кабылып, тагдырыма балта чаап алдап кеткенсиң. Боюмда болуп калганын билгениңде куйругуңду түйүп жоголдуң эле. Таап келет деп ойлобосоң керек. Сенин үй бүлөң кандай абалда болот кызыңды көрүп катты окушканда, ал менин ишим эмес. Жакшы деп жаныма жолотуп алдым эле. Анан жакшы деген сен болсоң, кызың эле мага кыз болуп береби? Билбейм, Таштанбек. Иши кылса кызыңды аман эсен колуңа тапшырдым. Кандай өстүрүп, кандай чоңойтуш эми сенин ишиң. Бир кезде өзүң жабышып, жалынып жалбарып жүрүп, бир күнү таштап салган, чыркырап көз жашын төккөн Асел деген жазуу бар болчу. Ал катты окуганда эле Керим аял экөө сандыктын түбүнө каткан. Кокус керек болот. Мындай иш жаман болчу эле. Бөөдө чыр болуп калып, милиция деген неме келип калабы? Эмне болсо да катылуу болсун деген Керим. Ал кат ошол бойдон сандыкта катылып каларын билген эмес. Керим аял экөө күдүңдөшүп, Таштанбектин кылыгы экенин толук түшүнүштү. Себеби колхоздун экспедитору катары шаарга көп барчу да. Ал түгүл бирөө менен жүрүп кетиптир дейшип, каңшарда тарап. Таштанбек аялы менен аз жерден ажырашып кете жаздаган.
элдин кийлигишүүсү менен ортодо эркек bir кыздуу немелер жарашып калган. Кечинде эч сыр билдирбеген Керим аял экөө бапыраңдап кошуналарга жентек берип атты. Таштанбек менен келинчеги да келип отурду. Төгүлүп чачылып бапыраңдап аткан Керим аял экөө кошуналарын сыйлап атты. Жүздөн алышып, сары майдан ооз тийишип, бака-шака түшкөн эл биринен бири оозуп, табылган баланын баксын тилеп ачты. Айланайын туугандар, 10 жылдан бери бала көрбөй, Салы экөөбүз Кудайдан зар какшап тилемчи элек. Мынакей, тилегибиз кабыл болду. Артынан удаа бөбөктөрүн ээрчитип келгиси бардыр. Ак жолтой болор деп атабыз. Атында ак жолтой койсокпу дейбиз, деди Керим. Болсун. Ак жолтой бала болсун. Артынан инилерин, карындаштарын ээрчитип келсин. Эмне болсо да Кудай тилегиңерди берип, уулду болуп алдыңар, Салы экөө. Кудай деген кул өлбөйт дейт. Дагы Кудайдан болуп силердин аманчылыгыңар болсо, ак жолтоюңар бөлөнгөн бешикке далай балдар кыздар бөлөнсүн. Уулуңар эл керегине жараган жигит болсун. Уулуңардын убайын көрүп неберели болгула, деп эл жаалап атышты. Уул деп эл айткан сайын иштеринен кап, кыз эле деп койсок болмок экен. Кийин билип калышса эмне дешет я? Мейличи, атайын ырымдап эркек бала деп айтып койсок, эми аны кийин эл түшүнөт да, деген күдүк ойлордо болуп атышкан Керим менен Салы. Таштанбек менен келинчеги карап коюшат. Алар балээни билчүбү? Эл катары отурушат. Алар деле эл ичинде кадыр баркы бар эле. Анын үстүнө колхоздун экспедитору катары эки жакка көп чыгып, үйүнөн тартыш товарлар өксүү болчу эмес. Кээде коңшу колоңдорго, туугандарына бере коюшчу. Ташыке дешип ооздорунан түшүрчү эмес. Келинчеги да кичипейил жылдыздуу неме, баарысы жакшы көрчү. Жолдо ката Асел менен эжеси үн катып сүйлөшкөн жок. Ар кими өз ою менен болуп келатышты. Ай кагылайыным ай, кандай күнгө кабылдың эле? Көгөрүп көктүүңөн боюңдагыга 7 ай болгучу айтпай жүрүп, минтип жолдун алыстыгына карабай такси жалдаттың. Бооретиңен жаралып ыйлап түшкөн чүрпөңдү чала була жалаяк ороп, бир да эмизип койбой атасынын үйүнүн эшигинин алдына таштадың. Койнуна жазып калтырган катты окуса аялы кантер экен. Алардын үй бүлөсүнө да азапты салдың го. Тиги арсыз жигитке айла жок, уялбай туруп карганат да мындай немени билбейм деп. Эркектер, этекти желп эттирип коюуну жөн эле оюнчуктай көрөсүңөр го чиркен. Анын артында кандай чуулгандуу иш, тыйылбаган ый, бузулган үй бүлө турарын билбейсиңер. Билсеңер да билгиңер келбейт. Байкуш Аселимдин кийинки жашоосу кандай болор экен эми? Айтканынан кайтпаган өжөрлүгүң болбосо, жылдызың жанган, жанга жагымдуу, назик кыз элең. Байкасам акыркы 3-4 айдан бери ойлу тартып, жүзүңдөн жылдыз өчкөнсүп, салаваттуу да болуп алдың. Эми минтип таптакыр эле ташборлук кылып, жатындан чыккан наристени чырылдатып туруп гана таштап келатасың. Балада эмне күн эле? Ошол кезде тиги жигит сөрөйдүн кучагында жүргөндө өзүңдүн акылың кайда эле? Сен эжеке ал жөнүндө жаман ойлобоңузчу. Сүйлөгөнү, акылы, келбетичи тим эле. Мен ансыз элестете албайм өзүмдү. Анын да мага болгон сүйүүсү чексиз. Мен 3-чү курста аяктагандан кийин үйлөнөлү деп сүйлөшүп атабыз, деп чебелендиң эле. Эмне кылайын эми? Колуман эмне келмек? Рас, мынча чечимге келип аны аткардың. Сени сүйгөн Закир сен дегенде ак эткенен так этип жүрөт. Ал түгүл сенин турмушка чыкпай туруп кош бойлуу болуп калганыңа, сени кош бойлуу кылып туруп качып кеткен Жексурду уккусу билгиси келбей, баарына кайыл болуп сен артыңдан жүрөт. Ал эртең баласыз калганыңды билсе эмне болор экен? Куруп калган дүйнө ай, оттон алып чокко салып, суудан алып музга урасың го чиркен, деп ойлогон эжеси улам Аселди карап коет. Асел болсо халатынын жакасына тумчулана уктап баратканы же ойго чөгүп баратканы белгисиз отурган. Жарык нуру кою караңгылыкты кесип, жол көрсөткөн машиненин кыймылына жараша гана кыймылдаган болбосо, милтиреген. Ооба, Асел да чексиз ойлорго чулганып алган. Зыпылдаган машиненин алдында жолдор калып жаткан сайын өзүн башкача сезе баштады. Эмнегедир жүрөгү сайгылашып, эзели кабылбаган оорунун пайда болгонун туйду. Көөдөнү бош калгансып, көмөкөйү болкулдап чыкты. Таштанбектин дайынсыз жоголгонунан бери Таштанбекти көргүсү келмек түгүл эстегиси келбей,
Жакшы көрсө кой жеген кашкырдай көрүп, жаалы келип жүргөн. Көрүп калса бетин тыткандан кайра тартпайт эле. Аны канчалык жаман көрүп, каргыш айткан сайын боюндагы баланы да жек көрчү. Көрүнгөндөн жашырып, уялып жүрүп, убакыт өткөрүп, ийгенине эрдин кесетиштеп, катуу өкүнүп жүрчү. Качан гана 6 ай болуп калганда барган доктору мынча болду, балаңды эмне күнөө? Аман эсен төрөп ал. Өз эркиң менен болуп боюңа бүтүптүр. Демек аны өгөйлөгөнгө акың жок. Азыр боюңан алдырсаң, биринчиден кыймылдап калган баланы өлтүргөн кылмыш болуп, өмүр бою өзүң азапта каласың. Экинчиден, мындан кийин таптакыр төрөбөй калышың мүмкүн. Үчүнчүдөн, өзүң майып болуп калуу коркунучу бар. Анткени каның өтө аз экен. Кан басымың төмөн тура. Айтымында жүрөгүңдө да бар окшойт. Аман эсен эле төрөп ал. Төрөгүчө мен өзүм көз салып турайын. Уялбай келип тур, деген. Айласы жок, башын шылкыйтып, поликлиникадан чыккан. Эптеп чыдап жүрүп 7 ай болуп калганда гана барбады беле эжесине. Эжесинин сунушу менен өзү сүйбөгөн, бирок артынан сүйөмүн 1000 кайталап айткандан тажабаган Закирди убактылуу колдуктап калган. Таштанбекти жек көргөндөй эле боюндагыны ошончо көргүсү келбегенинен бөлтөйүп турган курсагында карагысы келчү эмес. Эми көптөн бери бошоно албай, бүгүнкү күндү күтүп жүргөн неме баланы таштай салып жөнөгөндө жеңилдеп алгансыган. Баланы дарбазанын алдына коюп, тарсылдатып туруп, артына карабай чуркап келип машинага отурганда, өх деп үшкүрүнө, үстүнөн оор жүктү алып салгансып жеңилдей түшкөн. Эмне болсоң ошо бол. Өз сийдигиңди өзүңө таштадым, акмак. Эми 4 тарабымга бола. Бу дүйнөдө сенден артык адам жок болуп калыптырбы? Деп ызырына кобураган. Алдыңкы айдоочуга эңкейип, байке, жакшы эле төлөп берип атабыз жолакыңызга. Бүгүнкү биздин кылганыбыз оозуңуздан чыкпасынчы. Деги эле үчөөбүздүн бирөөбүздөн эле желге тараса, куттуу жолдо бараткан түн урсун, деген. Айдоочу жаш жигит эле. Түшүндүм, оозуман чыкпайт. Кокус бирдеме болсо мени токтотуп бир жака кеткенсиңер. Анан келдиңер, кайра шаарга жеткирдим. Болду, сөзүм сөз, деген. Эми минтип айдоочу да унчукпайт. Ар ким өз ою менен алек. Зыпылдап жолдор гана артта калат. Аселдер үйгө киргенде жездеси жаңы эле жумушка кеткен. Эжеси чебеленип чай коюп кирди. Экөөнүн тең көздөрү уктабаганга кызарып чыккан. Асел болсо душка түшүп өз камын көрүп жүрдү. Бирок канчалык өзүн алаксытайын деген менен бир капшытты оюлуп калгансып, ою бир жерде болбой атты. Акыры ойлогонуна жетип, боюндагысын аман эсен жеткирчү жерин жеткиргенине жеңилдейин дегенсийт. Бирок болбой эле бир нерсеге кыжаалаттана берди. Бир убакта өзүнө өзү ээ боло албай кеттиби, шалак чапкандай диванга кулап түшүп, жаздыкты кучактап алып ыйлап кирди. Ашканада оокат кылып жүргөн эжеси сиңдисинин ыйын угуп үстүнө кирди. Жанына отуруп чачынан сылап үн катты. Асел, өзүңдү өзүң карманчы. Болору болуп боесу канды. Эми өзүң айткандай экинчи жаңылбаска аракет кыл. Эч нерсеге алаксыбай окуңду улант. Билип турам, канчалык өзүңдү катуу кармайын дегениң менен энелик жүрөгүң чыдабай атат. Кандан жандан бүткөн балаң болсо 9 ай көтөрүп, омуртка сөөгүң сыздап жүрүп төрөсөң, кантип жаның кейбесин. Ошого түтпөй атасың. Кой, ыйлай бербе. Эжесинин антып айтканы ого бетер муун жүнүн бошотуп шолоктоп атты Асел. Бул көрүнүш канчага чейин созулмак ким билсин. Аңгыча эшиктин коңгуросу угулду. Асел тыйыла калды. Аида эшикти ачкыча Асел душка кирип кетти. Эшик ачылганда колунда көтөргөн гүлү бар Закир турган. Асел уксун дегенсип, Аида атайын эле үнүн катуураак чыгарды. Закирсиңби? Кел, өйдө өт, Закир. Закир босогону аттай үйгө кирип мукактана унчукту. Асел сабакка барбай аткан турбайбы? Ооруп атат дешкенинен билейин деп келдим эле. Жатаканасында да жок экен, силердикинде эле болуш керек деп. Келгениң жакшы, өттөргө. Асел душка кирди эле. Закирди конок үйгө өткөрдү Аселдин эжеси. Карбаластап чай чамегин даярдап кирди. Закир үйдүн ичин айланта карап 4-5 күндөн бери көрбөй сагынган неме Аселди күтүп атты. Аңгыча душтан чыккан Асел башын сүлгү менен ороп алып Закирдин үстүнө кирди. Түнү менен уктабаган неме көздөрү кызарып, ыйлаганга шешип дагы Закирдин көзүнө аябай жүдөп, ооруп аткандай туюлуп кетти. Закир ордунан атып туруп, гүлүн колуна ала Аселге жетти. Гүлүн сунуп эңкейип бетинен өп. Асел, кабарлап койсоң болмок экен.
Эми кантип калдың? Жакшысыңбы? Dedi. Туюкпай чоңоюп атабы дейин деп барып, ооруп аткан немеге жөн эле коеюн дегенсип унчукпай калды. Анткени Закир: Асел, алтыным, сен мендик болсоң гана болду. Баладан камсанаба, аман эсен төрөсөң болду. Чекесине черттирбей торолтуп алабыз. Эгер боюңдагыны билип калышат деп корксоң, анда экөөбүз сен төрөй электе эле үйлөнүп алалы. Экөөбүздүн эле бала экенинен эч ким шек санабайт, дегенде Асел: баары бир бала кылып бакпайм, төрөсөм эле жоготом, ал жөнүндө кеп кылбай эле кой, деп катуу айтып койгон. Ал эмес бир эки жолу туюкпай кантип атат деп сураганда да катуу бир тийген Асел: чоңоюп атат да, анын эмнесин сурайсың? Экинчи ал жөнүндө ооз ачпачы, деп. Эми дагы ушентип коебу деп да ойлоду. Чынында окуп жүргөндөн бери эле жабышып жүргөн Закирди жанына жолотчу эмес Асел. Жакшы бала экенин деле билчү, бирок сүйө албай койгон. Анан мектепти бүтүп шаарга келип окууга өткөндө да куттуктап келген. Орто жолдо Таштанбекке жолугуп, аны өлүп талып сүйүп да жүрбөдү беле? Арман десең, келбети келишкен, Таштанбектин алдап жүргөнүн билсе гана, көкүрөгүнө башын жөлөп, көзү тумандап турган Асел: Таштанбек, боюмда болуп калыптыр да, дегенде Таштанбек чочуп кеткен. Ой, ушундай деле алдырып салганың, антпесең окууңан кыйналып калбайсыңбы? Деген карбаластап. Ташке, туунубузду кантип гана боюман алдырам? Андан көрө үйлөнсөк, үй бүлөбүз деле жардам берсе, өзүң жанымда жүрсөң, төрөй эле алганымын го, деген Асел Таштанбекке суроолуу караган. Анда Таштанбек муюгансып, ойлонуп калган. Анан бир топто барып: аның деле туура. Анда мен ата-энемдер менен сүйлөшүп, камынып, самынып дегендей, бияктан бир квартира таап киришибиз керек да. Мейли, баары болот алтыным, деген Таштанбек саналуу болуп калган. Аселдин алкымынан аймалап, эрдинен соруп, кайрадан кумарга берилип кеткен. Ал түндү да аппак денелүү, мүчө бою келишкен айдай жүздүү Аселди кучагына кысып, моокуму канганча оролушуп жаткан. Андан кийин 2-3 жол эле анда санда келип калган. Анан бир күнү жолугуп: айылга кетип атам, баардыгын бышыктап алып келишим керек. Анан ары бериси болуп 1 ай 2 айдын ичинде эле үйлөнүп калабыз. Өзүңдү алдагы курсагыңда баланы жакшылап карап, сарсана болбой жакшы тур алтыным, деген. Ошондо эле Аселдин жүрөгү бир нерсени сезгенсип болк этип алган. Көзүнө жаш тегерене түшүп: Ташке, сен көпкө чейин келбей калсаң кантем? Мен сенсиз жашай албайм. Сени сагынып өлүп калбайын. Бат келсең, деген. Анда эрдинен кайра өпкүлөгөн Таштанбек кулагына шыбыраган: бат эле келем алтыным. Мен эле сагынбай коймок белем. Мен да сенсиз жашай албайм. Көрөсүң го, бир жуманын ичинде эле келем, деп. Эмнегедир сен таптакыр келбей калчудай сезилип атасың Ташке, деген Асел көкүрөгүнө башын жөлөгөн. Асел, койчу, жөн эле айта бересиңби? Келем деп атпаймынбы? Биротоло келем. Сен ата-энеңдерге эмне деп кеңешесиң? Шаарда жашайын деппи? Мага өзүнчө үй салып беришкен ата-энем деп айтпадың беле, Ал үйүңдө эмне кыласың анан? Ооба, өзүнчө үй салып беришкен. А мен айылга жашагым келген жок да, балким сатып ийем. Анан бияктан үй алганга жардам тиет да. Деги кечикпечи Ташке, айтып атпаймынбы? Сен көпкө келбей калсаң эшик менен терезени карай берем. Азыр эле кирип келчүдөй боло бересиң. Коңултуктап, дүйнөм, көкүрөгүм каңгырап бош калгансыйт. Туруп эле бакырып ыйлап алсам, жеңилдей түшчүдөй болом. Жаным менин, кечикпей келе көр. Мен да сенсиз жашай албайм алтыным, бат эле келем. Асел Таштанбектин ошондогу абалын көп эстечү. Көрсө, ошондо эле Таштанбек Аселди тике карай албай атыптыр. Мукактанып сүйлөп, жалынганы да кургак болуп, калп эле үзүлүп түшүмүш болгон менен көңүлүндө көп санаа болгон экен. Эртең менен кетип атканда да көздөрүн алак ачып, Аселдин эрдинен кургак өбүптүр да Арман. Ошол бойдон Таштанбек бир кайрылып келбей койбодубу, Аселди сыздатып. Адегенде сагынып, куса болуп, күндө кирип келет деп күтүп жүрдү. Жатакананын кыздары алдынан чыкса деле, комнатасына кирип келип калса деле, Таштанбегин келди, сүйүнчү, эшикте күтүп турат деп айтчудай үмүттөнө берчү. Комнатада отурганда терезени элеңдеп карай берчү. Бара убакыт өтүп билинбей 2 ай зымырап кеткенин туйганда гана бармагын кырча тиштеп алган. Киши жокто жазды кучактап алып буркурап ыйлачу. Сен мени таштап кеттиң калпычы, деп кайра айтып шолокточу. Бирок баары бир Таштанбектин атын айтып, элесин эстей калганда кайра эле өзүн өзү кармап,
Жок, ал келет. Сөзсүз келем дегенден кийин келет. Ал деген башкалардай алдамчы, суу жүрөк жигиттерден эмес. Көрөсүң, бир күн эле кирип келет, үйлөнгөнгө камынып жүргөндүр. Үйлөнгөн эле оңой бекен. Менин ата-энеме ачуу басарга барыш керек. Кудалар алыш-бериш кылышкан салт бар эмеспи? Аны кылышат. Анын баары эле каражат эмеспи? Ошолорду даярдап жүргөндүр. Балким үйүмдү сатам деди эле, ошол үйүн сата албай жүрбөсүн. Квартирага жашагандан көрө өз үй жакшы эмеспи? Ал мени унутпайт. Келечегибиз үчүн, жарыкка келчү наристебиз үчүн кам көрүп жүрөт, деп өзүн өзү сооротчу. Көкүрөгүндөгү бир үн: "Жок, Асел, сени таштап кетти. Ал сага кайра келбейт. Курсагыңдагы баланы атасы төрөп шуркуятка коносуң. Ата-энеңдин алдында жүзүң жер карап шерменде болосуң. Көзүңөн жаш, көкүрөгүңө муң кетпейт. Көрөсүң го", деп дене бойду титиретип кыйкырып ийгенсичү. Андайда эки кулагын бекем басып, башын жаздыкка катып ыйлайчу. Жок, ал келет. Билем, ал келет. Мени кучагына кысып, наристесин бооруна көтөрөт. Биз эч качан ажырабайбыз, бактылуу болобуз, деп жеңилгиси келбегенсип башын чайкагылап жиберчү. Бирок бардыгы ойдогудай болсо гана атаганат. Кайрадан боштук, кайрадан жалгыздык ээлеп чүнчүтүп жиберчү. Көзүнөн жаш кетпей калды. Же кыздар менен сырдашып сүйлөшпөйт. Сабагына таптакыр эле көңүлү чаппай, элдир-селдир эле жүрүп, эч нерсени көңүлүнө илгиси келбейт. Ошондо деле ушул классташы Закир келе берчү. Чынында Закир менен Асел мектепте окуп жүргөндө ынак жүрүшчү. Закир токтоо бала болгондуктан Аселге сүйүүсүн айткандан тартына бере турган. Сүйөм десем, анан ал мага каршы болуп баса берсе кантем? Мен менсиген далай балдардын катына жооп бербей, сүйүүсүн кагып коюп жүрбөйбү? Анан эле мени сүйө коймок беле? Андан көрө азырынча Аселдин сүйлөшкөн жигити жок болгондон кийин жанында ынак болуп жүрө берейин, деп өзүн өзү сооротуп койчу. Жалаң оку дегенде жанын таштаган Асел кээ бир балдардын катын Закирге окутчу. Экөөлөп тытып туруп, Асел кайра каршы жооп жазчу. Аны Закир алып барып берчү. Кырдуу сунуп: "Байкасаңчы бала, Аселдин жигити менмин", дегендей кырданып калчу. Ал түгүл жөндөн жөн эле Аселге тийишкен балдар менен канча мушташпады. Таяк жеди, токмоктоду. Андайда Асел Закирди колтуктап: "Сен менин досумсуң, Жакшы баласың", деп койчу. Закир ого бетер жетине албай калчу. Кийин 9-класстан бир кечеде адаттарынча чогуу вальс бийлеп атканда, Закир Аселдин кулагына шыбырап минтип, ичинде балдар менен ууртап койгон "Яблочный" деген вино шердентип аткан. "Асел, мен сени ушунчалык жакшы көрөрүмдү билесиң, Экөөбүз жигит кыз болуп эле жүрүп албайлыбы? Мен сага сүйөм деп айта албай жүрөм. Эгер сен каршы болбосоң, сүйүүмө макул десең". Асел ошол замат Закирдин оозун алакан менен жаба калган. Андан ары сүйлөттүрбөй. Жакшынакай жагымдуу күлкүсү менен Закирдин көздөрүнө карап: "Закир, мен деле сени досум катары жакшы көрөт эмесминби? Сен дагы тантырап, сүйүү дей берсең таарынам. Экинчи сен менен сүйлөшпөй коем. Мен сени эң жакын досум деп жүрсөм, анан сен кереги жок сөздү айтып таарынсаң кантип болсун? Сен түшүнүктүү бала эмессиңби? Экинчи мындай сөздөрдү айтпайсың, Кана, айтпайм деп убада берчи", деген. Эмнегедир Закирге ошол эле жетиштүүдөй болуп кеткен. Барбалаңдап: "Макул Аселе, экинчи сүйүү жөнүндө айтпайм, убада берем. Бирок баары бир түшүндүң да". Кийин деп келип эңкейип Аселдин бетинен өөп койду. Асел да: "Эми кийин көрөбүз", деп койду. Ошол Аселди өпкөнүн көрүп калган классташтары Закир менен Аселди жабыштырып жүрүштү. Алардын ою боюнча экөө сүйлөшүп жүрчү. Экөөнүн ортосунда андай нерсе жок экенин билишчү эмес. Ошентип 10-класста болушкан. Балдар кыздардын ою боюнча сүйлөшүп жүргөн Закир менен Аселдин ортосуна тоскоол болгон эч ким болбой калды. 10-класста окуп жүргөн күндөрдүн биринде чоңойгон өңдөнүшүп туулган күндөрдү, майрамдарды өткөрүшчү, мугалимдердин тыйгандарына карабай. Бир отуруштан чогуу чыгышкан Закир Аселди адатынча узатып чыкты. Күздүн айдарым салкын жели уруп турган. Жымыңдаган жылдыздар кою түндү жарык кылгысы келип жымыңдашат. Винодон балдар менен жашырып жаап ичип, анча-мынча алагөп болуп калган Закир демейдегиден шатыра шатман болчу. Үстүндөгү костюмун Аселге жаап коюп, демейде кучактап алган неме бекем кучактап алган.
ар кайсыны айтып деги эле сөзмөр аңгыча коюу убакты аралай бергенде Закир Аселди бооруна бекем кыса калып, ой боюна койбой өпкүлөп кирди. Жан берген менен, алтыным, мен сени сүйөм деп койчу. Айтсаң, качанкыга чейин ушинтип эле жүрө беребиз? Айтчы, сүйөсүң деп оозунан жалындуу шыбыры менен кошо өпкүлөп аткан Закирден оолактагысы келди Асел. Бир чети шагын да сындыргысы келбей турду. Антсе Закир таптакыр эле ашынып бараткан сейт. Бекем кучактап алып, мойнунан алкымынан аймалап кирди. Эмнегедир Аселдин да дене бою ымыр-чымыр болуп, денеси көлкүп кеткенсиди. Заматта көзү тунарып, өзүн жоготуп жиберди. Закирдин жалындуу шыбыры, ысык эриндери ого бетер жалынга кактап аткансып терге чөмөлө түштү. Бирок кокусунан чагылган чарт эткенсип мээсине бир сезим келе калды. Закирдин эки колун бошотууга жан талашып кирди. Закир, эсиңе кел, эмне болуп атасың? Токтол ушунчаңда. Болбосо таарынам. Экинчи сени менен сүйлөшпөй коем. Сен экөөбүз жөн гана дос эмеспизби? Сүйүү жөнүндө кеп кылышпайбыз деп убадалашпадык беле? Ошол убадага туралы, Закир, кое берчи, деди. Ошондо гана Закир эсине келе түшкөнсүдө. Чын элеби? Сен мени эч качан сүйө албайсыңбы? Зарлантып, жүрөгүмдү күйгүзгөн бойдон кайрылгың келбейби? Түшүнсөң боло. Болгон жан дүйнөм жалгыз гана сен деп келет. Сен жанымда жүргөн үчүн гана жашап жүргөнсүйм. Ысыган демимди суутпачы, алтыным. Дели бардык шартыңа көнөйүн. Бирок жок дегенде бир жолу сүйөм деп койчу. Асел, алтыным, мен сенсиз жашай албайм. Түшүнсөң, деди. Үнү каргылданып, ыйлап ичүүдөй эле. Аселдин акыркы чечимин күтүп калды. Асел Закирди көкүрөгүнөн түртүп бошонду да чачы башын оңдонуп минтти. Закир, айтпадым беле? Азыр башыма сүйүү келе элек деп. Менин сүйүү жөнүндө ойлогонго да убактым жок. Сен мага таарынба. Азыр менин максаттарым таптакыр башка. Анан кантип жүрөгүмдү зордой алам? Экөөбүз дос катары сый бойдон эле жүрөлчү. Закир бир саамга үнсүз тиктеп калды Аселди. Анан шарт бурулду да басып кетти. Асел да ичи ачыша түшүп, кайра өзүн кармай үйүнө кирип кетти. Ошондон кийин Закир бир жумадай сабакка барбай бүк түшүп жатты. Кадимкидей өңүнөн азып шапайып калды. Асел да жалгызсырап жүрдү. Закирге айтканына өкүнбөсө да, анын эмне үчүн үйдөн чыкпай атканын түшүнүп кат жазып, бир кичине баладан берип жиберди. Келечегибиз алдыда эмеспи? Эмнеге эч нерсе боло электе эле чөгүп атасың? Суранам, сабакка келчи. Окууңан өксүбөчү. Сенин келишиңди күтүп, эң ынак досуң Асел деген жазуулар бар болчу. Андан кийин эле Закир кайра сабакка келип, экөө адаттарынча ынак досторчо жүрүп калышты. Андан кийин шаарга чогуу келишти. Экөө эки окуу жайына өтүп кетишти. Ошондо да Закирге боюн таштабай жүрчү Асел. Эми минтип боюндагысынын айынан Закирге көбүрөөк жакындап отурбайбы? Аселден жооп күткөн Закир отуруп атып байкай калды. Аселдин халаты шөлбүрөп, курсагындагы баягы бөлтөйгөн бала жок болчу. Эч нерсе оюнда жок неме сурап иди. Асел, кана курсактагың? Төрөдүңбү? Көрсөтпөйсүңбү? Эркекпи, кызбы? Асел бир топко мостойуп унчупай турду да, атасына берип койдум, деди оор үшкүрүп. Кап, бербей эле койсоң болмок экен, эптеп багып алмакпыз, деди Закир. Сага айтпадым беле, төрөсөм баары бир берем деп. Акыры берип салдым. Ата сөрөйү жыргатпаган кызы жыргатмак беле. Деги бекер кылгансың Асел. Ушунча көтөрүп, кан жаның сыздап жүрүп төрөсөң, анан эле берип салганың. Аталуу жетим арсыз жетим, энелүү жетим, эрке жетим дешет экен го. Баары бир энесинин жанында болгону оң болчу. Балада эмне күнөө? Эгерде өмүрү кейиште болсо, бала чоңойсо энесине зар болор. Көргүсү келип дегдеп көксөп жүрүп өтөр. Ha балким, эмне үчүн кор кылып койдуң? Өзүң эле багып албайт белең апа, деп баардыгынан алат айтып жүрсөчү өмүр бою. Көзүнөн жаш сызылып чыккан Асел диванга кулады. Букулдап ыйлап кирди. Закир сороткон болуп, кечирип койчу. Көңүлүңө тиер сөз айтсам, деп салбырай түштү. Эртеси Закир Аселди токмоктон шаарга ээрчитип кетти. Асел окууга бара баштаганда курсташтарына кыз төрөдүм, кызымды айылга Таята энесине берип келдим деп койду. Аңгыча бир топ убакыт өтүп, эжесинин шыкагына да көнүп, бир чети үйрүлүп түшүп, көпөлөктөй чаркайланган Закирди дилинен жакшы көрүп, Закир экөө баш кошуп алышты. Экөө бир квартирага киришип, жашоонун оомалуу төкмөлүү дүйнөсүнө аралашып кеткенсишти.
Эркек баладай кийинип, эркекче өсүп, эркекче тарбияланган. Жалаң эркек балдар менен ойногон Акжолтой чоңоюп келатты. Анын канчалык эркелеп турганы Керим менен Салыйды кубантып, басса турса чекесинен сылап, жалынып жалбарып турушат. Акжолтой да эркелигинен уламбы, тың өсүп тентекте болуп келатты. 4 жашка чыкканча анын кыз экенин эч ким билген жок. Кошуналарда өңү башы кызга окшогон Акжолтойго иштери ысый турган. Анча-мынча тентектигине маани беришпей, байкуш Керим менен Салыйдын маңдайына бүткөн бала болбоду. Анан жалгыз баласын бөпөлөбөгөндө эмне кылышмак эле дешип кобурашып калышчу. Акжолтой өзү теңдүү же өзүнөн чоңураак балдарды сабап койгонда күндөрү болчу болду. Кошуналар даттанып барган балдарын алдап соолап коюшчу. А бирөөлөрдөн таяк жеп калса, Акжолтой ошол замат үйүнө келип даттанып жүрчү. Андайда бир аз иштери тызылдап, жандары күйө түшчү Керим менен Салыйдын. Салый далай оолукчу. Кайсы бала экен ал? Сага тийген. Ата энесине барып экинчи кол көтөрүш кылайын деп. Бирок аны Керим тыйып койчу. Салый, балага болушам деп эл журтка жаман көрүнгөндө болчу. Анын үстүнө бирөөнүн көзү, бирөөнүн сөзү жаман эмеспи? Болушам деп сөз тигизип алба, жөн кой. Бала деген ошентип эле чоңоет. Андан көрө балаңдын өзүнө үйрөт. Балдарга жемиңди жедирбе, тың бол деп. Өзү тың болсо, өзүн өзү коргогонго жараса, ошонсоң деп койчу. Керим менен Салыйда эркек бала катары көрүшүп, Акжолтойду балабыз деп аташчу. Алар көбүнчө Акжолтойдун кыз экенин унутуп да калышчу. Акжолтой тыпылдап чуркап, чыбыкты ат кылып минип алып, колуна бир кичинекей чыбыкты камчыланып үйдөн чыкты. Адатынча өйүзгү Таштанбектин үйү жакты карады эле, алардын дарбазасынын сыртында Таштанбектин 6га чыгып калган баласы менен 5ке чыгып калган кызы экөө ойноп турушкан. Аларды көрүп эле Акжолтой атын камчыланып чуу койду. Акжолтойдун урушпай эң ынак ойногон балдары да ушул экөө болчу. Үчөө бириккенде кол кармашып ээрчишип калчу. Таштанбектин баласы менен кызы экөө көбүрөөк уруша кетчү. Андайда агасына таарына кеткен кыз үйүнө кирип кетип, баласы менен Акжолтой ого бетер ынак болуп ойноп киришчү. Акжолтойго тийишкен балдар болсо да тиги бала Акжолтойго болушуп турчу. Кээ бир кошуналар Таштанбектин баласы менен Акжолтой чогуу турганда, айланайындар окшошкон, деги эле окшошуп калышат тура дешип ийчү. Андайды кулагы чалып калган Керим менен Салый жакыларын кармашып, Кудайдан тилек кылып жиберишчү. Айрыкча Салый аябай сыйынып ие турган. Кудай айланайын, пендем десең бизди коргула көрбө, маңдайга бүткөн балабызды бирөөнүн суук көзүнөн, бирөөнүн ачуу сөзүнөн сактай көр. Ылайым балабызды бизден ажырата көрбө, көзүбүз өткүчө деп бир топко кобуранып отура берчү. Бул сапарда бириге түшкөнүчө Таштанбектин коросуна кирип, үйүлгөн кумга ойноп ачкан. Машиналарга кум жүктөшөт, жол салышат, там, коро курушат, айтор көңүлдүү ойноп ачкан. Бир маалда Таштанбектин баласы тура калып, бактын түбүнө шырылдатып кое берип калды. Аны көрүп Акжолтойда, "Кой, мен да үйгө барып сийип келем" деп жөнөй берди. Ата энеси үйүндөгү туалетке отургузуп көндүрүшкөн. Акжолтой да башка жакка отурчу эмес. "Бобу жерге эле сийбейсиңби?" деди тиги бала. "Ики, сен көрүп коесуң да, менин сеникиндей чочогум жок да" деген Акжолтой тыпылдап чуркап кетти. А балалык байоолугу менен Акжолтойдун сөзүнө түшүнүп-түшүнбөгөн Таштанбектин баласы оозун ачкан бойдон туруп калды. Көздөрүн ачып жумуп бир топко делдейип турду. Чын эле калп угуп алганына түшүнбөй башы маң болуп калгансыды. Бир убакта көздөрү күлүңдөп чыкты. "Ики, сен көрүп коесуң да, менин сеникиндей чочогум жок да" деген Акжолтойдун айтканы күлкүлүү сезилди. "Эркек баланын да чочогу жок болмок беле. Жөн эле уяла берет болуш керек. Бирок анда эмне үчүн жок деп айтты" деп ойлоп турду Таштанбектин баласы. Аңгыча үйүнөн жана кирип кеткен 5 жашар карындашы чыкты. Эки жакты карай сурады. "Акжолтой кана?" "Акжолтой үйүнө кетти." "Эмнеге?" Бала айтып ие таштады. Оозун эптеп барып токтоду да, адатынча кырдуусуна жооп бергиси келбей, "Эмне ишиң бар?" деп койду. "Ишим-иш, эмне жөн айтпайсың?" "Үйүнө кетти, болдубу?" деген бала дагы эле эшик жакты карап турду. Аңгыча дарбазанын кичинекей эшиги ачылып, эдиреңдеп күлүңдөп баскан Акжолтой кирип келди. Түз эле келип, кум толтурулуп турган кичинекей КамАЗ машинасын өздөрү салган жол менен айдап жөнөдү.
Vum. Аны менен кошо берки экөө да ойноп киришти. Бирок жанагы ак жолтойдун сөзү кулагынан кетпей, дагы эле ошого таң калып аттыбы. Айтор тиги бала улам ак жолтойду карап коет, жаңы көргөзүп. Ал эмес жөн эле карабай, аяк өйдө көз жүгүртүп өтөт. Ошентип атып алаксып калып жолдорун бузуп кетет. Бир убакта ак жолтой минтти. Эркин, эмне эле жолдорду бузуп атасың? Минте берсең ойнобойм. Жок, мен бузбай эле. Машина бузуп кетип атпайбы? Массың эмне? Түз айдабайсыңбы машинаны? Чоңураак эмеспи? Эркин кытылдап күлүп, машинасын жолдун тияк биягына чыгарып айдап атып минтти. Масы кемин да. Анан машинаны араң айдап келатам да. Бир убакта буң этип авария болом да. Деп барып машинасын кум суму менен ала салдырып калды эле. Карындашы менен ак жолтой каткырып калышты. Аңгыча дарбазанын эшиги кыйч деп ачылып, кара тоголок баланын башы көрүндү. Берки үчөө карап калды эле. Эркиндин карындашы чыңкылдап кое берди. Эмне келатасың? Келбе. Көп балдарды чогултпагыла короого. Кумду чачат экенсиңер деген апам. Кет. Тиги бала Керимдин баягы бала таап алганын көрүп калган кошунасы Айдардын баласы болчу. Болбой туруп алды да Эркинге: Эркин, мени да кошкулачы. Чачпай ойнойм. Жалгыз болуп атам, деди. Эркин сүйлөгүчө эле карындашы дагы чаңкылдады. Айдардын баласы Таштанбектин баласы экөө тең кырдуу болчу. Эки, кошпойбуз. Кошулсаң эле уруш чыгарасың. Коробузду булгайсың. Сен деле үйүңө кийирбей жүрбөйсүңбү? Биз деле кийирбейбиз. Тиги бала баш баккан бойдон Эркиндин карындашын көздөй бети башын тырыштырып, тилин чыгарып эликтеп койду. Аны көрүп турган ак жолтойда кыйкырып иди. Ой, энең дурайындыс. Эмне чолпонго тийишип атасың? Азыр Эркин үчөө сабайбыз сени. Кет жогол. Тиги бала баш баккан бойдон минтти. Эркин бөбөгүңдү кой дебейсиңби? Тетиги эмне жок? Кыздай болуп чаңкылдап сөгүп койгонун анан эле кармаласың. Сөктү деп апаңа айтам. Айтсаң айта бер. Эмне мени кыздай деп айтасың? Таш менен чабам, энең дурайын. Деп ак жолтой бир таш ала калып тыпылдап чуркап жөнөдү эле. Тиги бала эшикти жаба калып көрүнбөй калды. Ак жолтой эшикке жетип барып ача калганда жашынып турган тиги бала ак жолтойду тоглото чаабип качып жөнөдү. Аны көрүп турган Таштанбектин баласы чуркап келип, тиги баланын артынан кыйкырып калды. Эй, чуркара, өлтүрөм сени. Эмне кичинекей балага тиесиң? Ак жолтой ыйлаган боюнча үйүн көздөй жөнөдү эле. Эркин менен карындашы кетирбей сооротуп киришти. Ак жолтой, ыйлабачы. Сен жакшы баласың да. Тиги чыркараныбы? Соёбуз. Үчөлөп сабайбыз. Ыйлабай, кайсы жериңе чапты? Эркек бала деген ыйлабайт да, дешип кийимдерин күйүп атышты. Ак жолтой да үнүн басып бур куйган бойдон жанагы бала чуркап кеткен жакты улам жаман көз менен карап коет. Аңгыча ак жолтойдун ыйлаган үнүн уга калган Салый чыга калды коросунан. Таштанбектин эшигинин алдындагы боз ала болуп ыйлап аткан ак жолтойду, анын чаңын күйүп сооротуп аткан Таштанбектин балдарын көрдү. Анын балдары менен урушпасын билет эле. Жыгылып кеткен го деген ойдо унчукту. Ай балдар, эмне болду? Аку, эмне ыйлап атасың? Ак жолтойго боор тартканыбы же Салыйга актанып ийгениби? Айтор Таштанбектин кызы. Салый апа, тетиги дегенчи, чыркарачы. Айдар атанын баласы жыга чаабипчи, качып кетти, деди. Аны уккан ак жолтой ого өтөр букулдап ыйлап Салыйды көздөй жөнөдү. О өлүксүз десе, ушу кара баланын азабы өттү. Качан болсо эле баламды сабап басып жүрөт. Бу кандай бала эле, я? Жанда жок тентектигин айт. Кокуй, ушу богум менен тең баланы да сабайбы? Муну ата-энесине айтып тыйдырбаса болбой калды. Кара күчкө салып эле баламды ыйлатып калат ой, деген Салый ак жолтойдун жашын чалабула сүртө Айдардыкын көздөй жөнөдү. Ак жолтойду дегдеңдетип жетелеп. Эшиктен баланын ыйын, Салыйдын үнүн укканбы, Таштанбектин келинчеги үйдөн чыгып, Салыйларды карап туруп калды. Аны көрүп Эркин апасына минтип айтып кирди. Апа, Айдар атанын баласы же ак жолтойду жыга чаап салып качып кеткен да. Анан тиги Салый апа ошолордукуна баратат. Ата-энесине айтам деп. Кап, Салый эже жөн эле койсо болмок экен, балага да болушабы. Алар кайра бир сааттан кийин эле табышып алат да.
Эми бала үчүн тигилер менен урушат Эртерээк билгенимде Салы эжени жибербей койбойт белем, деген Таштанбектин келинчеги өзүнө кобуранып атты. Аңгыча эле Салы кирип кеткен Айдардын үйүнөн ызы-чуу чыгып калды. Аялдардын кыйкырыгынан улам чыккан кошуналар топтолуп калды. Салыйдын ызаланганыбы же айтор минтип кыйкырып атты. Эмне, менин жалгыз балама өчүңөр барбы? Уулуңар эмнеге кемсинтет Же силердин эле балаңар болуп, менин балам жок бекен? Кудайды бир карасаңар боло. Качан болсо баламды кемсинтип жүрөсүңөр? Уулуңар тыйып койбойсуңарбы? Чыңкылдап кызча деп ардантыптыр. Же эмне, кыз экенин көрүп койдуңар беле? Деген Салыйдын сөзүнө карай Айдардын аялы кыйкырды. Ол да эле Кудайды. Эмне кыйкырасың? Же эмне, ак жол тоюңдун кыз экенин жашырайын деп атасыңбы? Тим койсо жөн эле кыйкырасың да ботом. Эркекче сөктүрбөй кызыңды тарбиялап ал. Эмне, ак жол тойдун кыз экенин ага ким айтты? Жөн эле ушак кыла бересиңби? Деген Салый ого бетер чамынып алды. Омей, уялбай кантип кызыңды эркек деп атасың, Же өмүр бою эркек деп жүрмөк белең? Жашырып жүрсөң эле таштанды кызың эркек болуп калат беле? Азыр эле элден сурайм, Керимдин баласы эркекпи же кызбы деп. Анан оңой эле кыз же эркек экенин таба коебуз. Шымпымы шыпырбийсек эле көрүнүп калат да. Жөн койсо өлүм түбүңдү артасың да. Салый какай түшкөнсүдү. Бир саамга үнсүз томсоруп туруп калды. Көзүнө Айдардын аялы чамынып, ак жолтойдун шымдарын шыпырып, топтолгон элдин көзүнө кыз экенин көрсөтүп, андан дагы бул деген Керимдин баласы эмес, Керимдин кызы, ишенбесеңер көргүлө. Эркек бала эмес, кыз. Бул кызды Таштанбектикине таштап кетишкен бирөөлөр. Анан аны Салыйдын күйөөсү уурдап алып келип алган, деп кыйкырып атканы тартыла калды. Бирөө тартып кетчүдөй болуп, ак жолтойду бооруна бекем кысып алды. Кыйкырып аткан Айдардын аялын карап алып, ак жолтой да чырылдап ыйлап кирди. Көзүнө жаш тегерене калган Салый: "Ушинтмек экенсиңер да. Уулуңарды тыйып койгондун ордуна бизди кемсинткениңер эмнеңер кокуй?" деп ийди да ак жолтойду көтөргөн бойдон жолго түштү. Алардын окуясына түшүнбөгөн кошуналар бири-бирин карап элейип калышты. Айдардын аялынын оозу тыйылбай, дагы эле эбиреп жиберип атты. Кечинде эркинди жетелеп алып Таштанбек кирди Керимдикине. Аны көрүп Керим менен Салый кыйпчыктап атты. Кудай урган экен бу оозуна ал жетпеген Айдар аялына айтып, аялы бу Таштанбекке жеткирген экен. Эмне болот Кудай урбадыбы? Деп ойлогон Керим Таштанбекти төргө өткөрүп сөз күтүп калды. Таштанбек да шаар сүйлөбөй маал катып ар кайсыны сурап атты. Бала неме ак жолтой эчак ыйын басып ойноп жүргөн. Өзү жөнүндө сөз болуп атканын баамдап Салыйга 2-3 жолу минтип алган. Апа, мени эркек эмес экенимди билип алышты Жанагы чыркара жаман бала экен. Такай эле мени сабап тийише берет. Эмне кылам апа? Кыз турбайсыңбы дешет да эми. Эркиндер да кыз дешип оюнга кошпой койсачы. Анда Салый: "Сен эч кимисине кошулбай кой да. Өзүңчө ойноп жүрө бер. Кыз болсом эмне кыласыңар? Ооба, кызмын деп кой" деген. Анда мага кыздыкындай көйнөк кийгизиңизчи. Кыздардай болуп чачымды өстүрүп, бантик байланып алам деген ак жолтойго: "Макул, кызча эле кийгизебиз. Чачыңды да өстүрөсүң. Аябай жакшы, сулуу кыз болосуң" деп койгон. Эми Таштанбектин баласы гүлмүңдөй карап жанында отурду. Тиги эркин да ак жолтойдун кыз экенине дагы эле ишенкиребей атты. Аңгыча ак жолтой эркинге минтип айтты: "Эркин, мен эми кызча кийинем. Жакшы көйнөк кийип чачымды өстүрөм, анан бантик байлап алам. Апам дагы ошентесиң дебедиби?" Ак жолтой эркинге акырын айткан менен үйдөгүлөр бүт угуп калды. Таштанбек да кулагын түрө калды. Салый: "Шүг отур аку" деп тыйган болду. Ушул жерден Таштанбек сурап иди: "Керим байке, бу балдар эмне деп эле атат? Уулум эле айтат, ак жолтой кыз экен деп. Айдар атанын аялы менен Салый апа кыйкырышып урушту дейт. Деле билейинчи деп бастым. Азыр дагы ак жолтой эмне деп атат?" Керим тамагын кыра үн катты. Таштанбек, ак жолтойду эркек деп атайын ырымдап койгонбуз. Биринчиден артынан эркек бала ээрчилип келер дегенбиз. Көз тийбесин деген эле ой болчу. Эртеби кечпи баары бир билинмек да. Өзү билингиче жөн эле коелу деп койгонбуз. Эми билинип калды. Мейли, мына 4кө чыкты. Кыз экени билингени өзүнө деле жакшы болду. Бирок ушу тууганым чыр чыгарып анан ачка чыгарганы жаман болбоду. Же бу Салый барбай койбойт. Балага болушпаш керек деп канча айтып жүрөм.
Балдар эмне азыр урушса анан эле табышып алышат. Балага болушкан ата-эненики кантип болсун? Ошондой деңиз. Ак жолтойду качан отургузуп той жейбиз деп жүрсө, өмүрлүү болсун кызыңыз. Менин балдарым менен ойногондо жакшы ойношот. Эркиндерди ак жолтой дешип ооздорунан түшүрүшпөйт. Ушу кызыңызга сөйкө салат окшойм я байке. деп каткырып алды Таштанбек. Эми буйрганы болсо ажып эмес. Булар эртең эле чоңоюшат эмеспи? деп күлгөн болду Керим. Таштанбектин сөзүн уккан Салыйдын дене бою дүркүрөй түштү. Көзүн алайтып өзүн жогото түшкөнсүдө. Бир саамга Таштанбекти тиктеп калды Салый. Ой эже, эмне болду? Же кызыңызга уулум туура келбейби? Сөйкө салат окшойм десем эле мени тиктеп калдыңыз да, деп сурады Таштанбек күлгөн бойча. Жок, тиги балаңды кантип ыра көрбөйүн. Бирок балаң ак жолтоюм чоңой элек деле сөйкө сала койгондо болбойт го, деген Салый таптакыр эле карбаластап калды. Ички оюн бирөөлөр билип койгонсуп, үнү да каргылданып чыкты. Салый жеңе, эч нерсе айта элек деле кызыңызды коруй баштадыңыз го. Жакшы кошуна кудалашып түшөт дешип эле, же биз кудалыкка татыктуу эмеспизби? деп Таштанбек ого бетер жабышкансып каткырды. Керим коштоп койду. Ошону айтсаң ой. Азыр эле сөйкө сала койчудай болуп бүжүрөп, ыйлап ийчүдөй болгонун. Эмне, Таштанбек жаман жигит беле? Колхоздун майлуу жерин кармаган жигит. Тогуздап мал берсе, Кудай деп эле сөйкө салдыра коебуз. Койчу нары, кенедей кызды, деген Салый ан сайын чычалады. Таштанбек, байкем туура айтат. Алыста кудабыз бар эле, кокуй кантип жетебиз деп элчилеп күйүп-пышып жүрбөй, жыргап эле калбайбызбы? Абышка кемпир болуп калган кезде, "О, Керим куда, кел, келинимдин кайнаткан самоорунан чай ичели" деп мен кыйкырсам, "Таштанбек куда, кудагыңдын буркураган тару бозосунан ич келип" деп Керим байке кыйкырып турса жаманбы? Кудагыйлар силер жүрсөңөр колтукташып, жарашып эле калбайбызбы я, Салый жеңе? Деди күлүп атып. Салый унчукпай калды. Ордунан тура жөнөп, казан аягын кармалап калды. Таштанбек эми уулу Эркинге кайрылды тамашалай. Эгер булар кудалашпай койсо, сен экөөбүз ак жолтойду ала качып кетебиз, Эркин, деди эле уулу уялып жер чукуп калды. Керим менен Таштанбек күлүп калышты. Салыйдын ичи тим эле уйкаланып атты. Кокус чындап эле экөө үйлөнүш керек болуп калсачы? Анда жок окуй. Ошо да болмок беле. Кантип бетибиз чыдап беребиз Таштанбекке? Кокуй, киши укпасын. Атасы Таштанбек болсо, анан агасы экенин билип туруп, кызыбызды берип коймок белек. Тигини карасаң, Таштанбекке кошулуп ала койгонун, деген ойлорго берилип, күйөөсүнө да жини келген Салый ичинен эзилип атты. Эркек эмеспи, сыртынан билгизбеген менен Керимдин да жан дүйнөсү тыбырчылап, канаты болсо көккө учууга, болбосо тешик тапса жерге кирип кетүүгө дал баштап атты. Кудай, ошончодон Таштанбектин келип алып, тамашада болсо кызыма сөйкө салгысы келип атканын деги сынап аткан жок бекен? Кокус айтканын оозго сала берди болуп, Таштанбектин баласы менен ак жолтоюм үйлөнүшүп калсачы? Жок, Кудай анын бетин ары кылсын. Эгер эле булар үйлөнүп калса, өмүр бою күнөөкөр болбоймбу? Кокус билип калса, бизди ушу турмушка алып келген атама апама наалат деп жер түкүрүшпөйбү? Анда да Таштанбек кургак чыгар. Боюна калтырып коюп таштап кеткен Таштанбек тырмактай гана күнөөгө батар да, 10 ай көтөрүп омурткасы сыздап жүрүп, көзүнөн жаш, жүзүнөн муң кетпей төрөп алып, бирөөнүн колуна таштап баса берген апасы кутулбас куяга калар. Ошонун баарын билип туруп, эмчек сүтүн эмизбесе да, күн тынымын кетирип, түн уйкусун кечип, бапестеп багып жүргөн Салый батар күнөөгө. Агасы менен карындаш экенин билип, көрүп туруп баш коштуруп койсом, биринчиден Кудай алдында мен күнөөлүү болормун. Жок, андайдын бетин ары кылсын. Билбей туруп баш кошкон күндө да тукумуна туура келбес. Себеби каны бир туугандар үйлөнсө балалуу болушпайт. Балалуу болсо баласы зыян болот дешет эмеспи? Ошондуктан Таштанбектин мындай сүйлөгөнүн кабыл албай койгонуң, деп ойлоп атты Керим. Эптеп сөздү башкага буруп, Таштанбекти алаксытты. Эркин менен ак жолтой ойноп сыртка тызылдап чуркап кетишти. Закир жумуштан келип үйгө киргенде Асел уктоочу бөлмөдө жаткан. Кеч кирип үй күйгүмдөнө караңгы болсо да, жарыкты күйгүзгөн эмес. Эмнегедир ордунан козголгусу келген жок. Жарыкта эле жатып бир чырым этип уктап алгандан кийин уйкусу келбей койгон.
же уктаган, же ойго жаткан кишидей болбой соолуп жаткан. Эми да Закир киргенде козголгон жок. Закир жарыкты күйгүзүп уктоочу бөлмөгө кирди. Ал бөлмөнүн жарыгында күйгүзүп, дивандын үстүндө кийимчен уйпаланып жаткан Аселдин жанына келди. Көзүн жууп жаткан Аселди уктап атат деп ойлоду, эңкейип акырын эринен өөп койду. Асел сезбеген немедей былк эткен жок. Анын ажары төгүлүп, уктап жаткан перидей сулуулугу артып турганына ичи ысып кеттиби? Айтор Аселдин жанына оонай жатып, Аселди кучагына бекем кысып алды. Кулагына: "Менин периштем кошу, созулуп гана жатканын. Жанына рыцары келип жатса да сезбейт экен го периштеси. Периште сезбей жата берсе, рыцары бирдемесин уурдап алат го", деп жалынычтуу шыбырай алкымынан аймалап атты. Колдору аста-аста сыйпалай Аселдин халатынын топчуларын чечип атты. Ан сайын Асел мемиреп катуу уктап атат. Бир убакта Закир оодарыла Аселдин ысык эриндеринен соруп алды да улам жыттап өөп ылдыйлай баштады. Мойнунан, көкүрөгүнөн жыттап, эриндери менен аймалай ылдыйлап отуруп, кош мамакты куушура кармай, үрптөрүнөн аймалап чала була соруп жиберди. Ошондо гана баятан эч нерсе сезбей жаткан Асел кыңкыстай Закирдин чачтарын уйпалай бооруна бекем кысып алды. "Алтыным менин, периштем, ысык демиңен сенин, кагылайыным", деп жалынган Закир Аселдин оозунан өпкүлөп, улам назик кыңкыстаган Асел да Закирди бекем кучактай, Закирдин көйнөгүн чечип кирди. Үйлөнгөндөрүнө 3 жылдан өтсө да ысыктары тарабаган эки дене жуурулушуп, бир денеге айланып кеткенсиде. Назик эркелетүүлөр, бой таштаган кыңкыстоолор бөлмөнү жыргалга бөлөп ийгенсиде. Дене бою балкып, жыргал чарчоого мемиреген Асел Закирдин кучагында уйкусурап аткансыды. Закирди да Асел чачынан аста сылап, улам жыттап көйшүлгөнсүйт. Аңгыча Асел көзүн ачып ордунан козголду. "Кичине жата турчу", деди Закир. "Сен курсагың ачып кеттиби? Тамак даярдайын". "Даярдайсың, жата турчу". Турууга камынган Аселди кайра кучактап, алкымынан аймалап жыттап алды. "Катуу уктап калыпсың, чарчап келдиңби?" деп сурады Закир. "Билбейм, бирок өзүмчө эле шалдырап, дене боюм жер тартканынан жата калгам. Көзүм илинип кеткен турбайбы?" Асел оозу бош унчукту. "Эмне болдуң? Экзаменге кирем деп аттың эле, же экзамен начар болуп калдыбы? Аябай көңүлүң чөгүп турат го." "Экзаменге 2 группа менен 2 күндөн кийин кирмей болдум. Кой, чай даярдайынчы". Асел кайрадан акырын жооп берип, Закирдин колдорунан бошонуп туруп кетти. Ашкананы көздөй басып баратып, оор үшкүрүп алганын өзү да сезбей калды. А Закир болсо ойлуу жатып калды. Эмелеке Аселдин үшкүрүгү бир сыр каткандай үзүп сүйлөгөнү табышмак болуп турду. Анткени кийинки убакта Асел туруп эле көп ойлончу болуп калган. Андайда ага карата сүйлөгөн сөздү укпай калчу. Бир чекитти тиктеген бойдон ойлуу тура берчү. Аны көрүп кээде Закир жоңгойчу. Антпесе алаксытып, же көңүлүн көтөрөйүн деген аракети текке кетчү. Асел көңүлүн көтөрмөк түгүл бүк түшкөнсүп калчу. Оңой менен жазылчу эмес. Мына азырда ошондой абалда экенин туйду. Өзү да үшкүрүп алды Закир. Эмне болуп жүрөт? Же мага тийип алганына кейип өкүнүп жүрөбү? Эмнеге өкүнмөгөле? Бир да жолу чырдашып чарпыша элекпиз. Көзүң карап жалынган. Ал деле мага жаман мамиле кылбайт. Өпсөм өбөт, ысык кучагын аябайт. Деги ал жагынан экөөбүз тең алдаганча жакшыбыз. Кийимибиз бүтүн, курсагыбыз ток дегендей. Бул жагда жаман эмес. Байкушум конок күткөндө тим эле жадырап жайнап терисине батпай кетет. Экөөбүз тең кайындарыбыз менен жакшы катышабыз. Ал эми курсташтары менен деле жаман мамиледе эмес. Анан эмнеге? Тескери ишке баспасына бөлкүмдөй ишенем. Анда эмне үчүн көңүлү чөгө берет? Эмне себеби бар? Деп ойлогон Закир кыжаалат болуп кетти. Биртке ооналактап жатып, бир нерсени эстей койду. Чын эле эмне болсо да эне эмеспи? Кудай урганда ушуну эстеген эмес экенмин, Жок, бул жөнүндө кеп кылып көрбөсөм болбойт. Балким баласын сагынып жүргөндүр. Ал жөнүндө эч качан ооз ачпады деп койсо, таптакыр эле унутуп калган турбаймынбы? Балким баргысы жок дегенде бир көргүсү, жыттап алгысы келер. Чын эле, деп кооранып алды да атып турду.
Dушка кирип жуунуп чыгып ашканага кирди. Тамак даярдалып аткан столдун жанына отурду. Бирок улам эле оозун таптап келет да талкан согунгансып калат. Көздөрү Аселдин кыймылынан өтүп, сөздү эмнеден баштаарын билбей тум чугуп кеткенсиде. Акыры ордунан туруп барып, ары карап салат туурап аткан Аселди аяр кучактады. Мойнунан бериле жыттап унчукту. Алтыны коушу, эмне тамак даярдап жатты экен. Бир жарк этип жылмайып алган Асел жаагын Закирдин жагына тийгизип алып, колу буту бар, өзү эле оозго кирип кете турган тамак деп койду. Аны угуп ого бетер ичи ысый түшкөндө Закир Аселди өөп алды да кайрадан башка сөз айта албаган бойдон отуруп калды. Качан гана тамак алдыга келип ичип отурганда Закир сөз баштады. Асел, берекем, бир сөз сурасам таарынбайсыңбы? Айта бер дегендей баш чайкаган Асел сөз күтүп калды. Сен баягы берип койгон кызыңды эстеп сагынып жүргөн жоксуңбу? Асел бир саамга какаган немедей үнсүз боло түштү да, эмнеге сурап атасың? Деди. Жүзү кумсара түшкөнсүп мостоюп калды. Жанагы жылмайган жүзүн өзгөртпөй Закир минтти. Билбейм, кийинчерээк көп ойлончу болдуң. Акыры ушул ойго келдим. Ал түгүл сен жаман көрбөсөң айта берейин. Ошо жөнүндө бир сурап койбогонума өзүмдү жемелеп атам. Асел, эч жаман оюм жок айтып атам. Чын эле сагынып жүрбө. Эгер сагынып жүрсөң, экзаменди берериң менен чыгынып туруп барып келебиз. Жок дегенде сыртынан болсо да көрүп, балким ыгын тапсак, чакырып алып жыттап аларсың. Я, кандай дейсиң? Антпесе, сенин көңүлүңдүн чөгө түшкөнүн көрүп, сага билгизбегеним менен жүрөгүм ооруп кетип атат. Асел, алтыным, жашырбачы. Закир Аселдин жаагынан салай эгинен көтөрүп көздөрүнө тигилди. Закирди бир карап алып көзүн ала качты Асел. Бирок чыдабай кетти окшойт, көзүнөн мөлт эте жаш ыргып солуктап ийди. Тура калып кучактаган Закирге башын жөлөй букулдап атты. Бир топто барып басылды да көзүнүн жашын аарчый ваннага кирип кетти. Ал жактан жуунуп чыкты да шиши түшкөн көздөрүн Закирден жашыра коомайлана отурду. Дагы эле жооп күтүп отурган Закирге карай мукактана үн катты. Сен менин сагынып жүргөнүмдү кантип сездиң? Ошо мурун эле сезсем гана берекем. Азыр араң эсиме келип отурбаймбы? Деги кабагың чөкпөсүнчү. Сөзсүз барып жолугуп келебиз, деп жиберди Закир. Дагы бир саамга ойлоно түшкөн Асел бир убакта көкүрөккө толгон боогун айтып кирди. Закир, рахмат сени сезгениңе. Мындайды билгенимде сен сураганда эле бербей койсом эмне? Ал кезде мен ата сөрөйүн ушунчалык жек көргөнүмдөн курсагымда болсо да баласын көргүм келбей жүргөн. Ошон үчүн кара беттикке салып гана берип салгам да мен шорду. Кайдан билдим ушинтип боорумду эзип жүрөгүмдү куйкалап, күндүз көз алдымда, түндөсү түшүмдө жүрөрүн. Апа келип чырылдаган үнү кулагымда турарын. Закир, кагылайынымды абдан сагындым. Барса барып келеличи. Ал кызым азыр 4 жашка чыгып калды. Каралдым-ай, кандай күндө жүрөт болду экен. Өгөй эненин коруна кабылды бекен. Же мени жыга чапчу киши жок. Кантип гана алып барып салдым дейм да. Баралычы. Эгер мотураңдап ойноп жүрсө чакырып алып, боорума бекем кысып жыттап алсам сагынычым жазылар. Бир эңсегеним көксөгөнүм канаар. Баралы Закир, деп Закирдин төшүнө башын жөлөй көз жашын аарчыды. Барабыз алтыным. Сен экзамениңди жакшы тапшырып алсаң, көңүл тынып, колу жолуң бошой калсынчы. Сөзсүз барабыз, деди Закир. Күн төбөдө тийип турган убак. Эмнегедир ысык аптаптан качкан немедей көчө жымжырт. Аңгыча көчөнүн аркы башынан бир кызыл Жигули көрүндү. Ал улам берилеп акырын жылып келатты. Алдыңкы айнеги гана кадимки айнек болбосо, тегеретеси бүт бойдон капкара болуп жабылган. Ичиндеги кишилердин бар жогу билинбейт. Айдоочунун жанындагы орун бош. Аста жүрүп келген Жигули Таштанбектин дарбазасынан өтүп барып токтоду. Айдоочу чыгып, алдыңкы капотун ачып коюп, эки жакты карай чукуламыш болуп атты. Улам колундагы тряпканы силкип коет. А машинанын ичинен үн чыгып, айдоочуну чакырды. Ал өзү отурган жактан ичке эңкейди эле ичинен: "Ушинтип тура беребизби? Мына бу чоң көк дарбазага барбайсызбы?" такылдатып. "Ичинен киши чыкса, калп эле май сурап коюңузчу.
Балдар чыкса, айрыкча 3-4 жаштагы кыз чыкса эптеп бизге ээрчитип келиңизчи. Байке, бир керекке жарап коюңузчу, деген келиндин үнү угулду. Айдоочу акырын баш ийкеп койду. Ал Закирдин тең тушу болчу. Закир экөө өзгөчө тең туш эле. Ошол адатына салып Закирдин айтканы боюнча аларды бияка алып келген. Алардын максатын да жакшы билет эле. Колунан келген жардамын аябоону ойлоп аткан. Эми Аселдин сөзү менен көк дарбазалуу заңгыраган үйгө жакындады. Дарбазага жетип такылдатып калды. Аңгыча дарбаза ачылып, адегенде тестиер бала көрүндү. Анан анын артынан башын чыгарып шыкалаган эки кыз чыга келди. Машинанын эшигин ача калып, азыр эле чуркап жөнөчүдөй болуп, жүткүнүп алып туруп калды Асел. Анткени 4-5 жаштардагы эки кыз бирине бири окшош эле. Аларды көрүп алып дени ката түшкөнсүдө. Бери жакта туруп денеси ымыр-чымыр болуп заманасы куурулуп кеткенсиде. Жаңы эле каралдымды көрсөм, боорума бекем кысып наристе жытынан жыттап, эзилген жүрөгүмдөгү сагынычты, кусалыкты жоготуп алсам, кагылайыным кимге окшош болду экен? Магабы же жанагы бети жок Таштанбеккеби? Ай, кыз бала эмеспи? Мага эле окшош болуш керек. Мотурайып чуркап чыгар бекен? Аны көрсөм, Кудай-ай, жүрөгүм жарылып кетпес бекен? Деги аман эсен чоңоюп атабы? Деген ойлору чар учкандай чачылып кеткенсиде. Тилин жутуп алгансып жалдырап эле калды. Тиги шоопур да бир саамга нес боло түштү. Ал оюнда 4кө чыгып калган, Аселге окшош кыз чыгат деп күткөн. А бул жерде таптакыр башкача болуп калды. Минтип бир эмес эки кыз турат. Кимиси Аселдики экенин түшүнүш кыйын эле. Ошентсе да өзүн колго алып, тиги балага кайрылды. Ой дос, кандай? Бул кимдин үйү? Үйдө ким бар? Таң кала караган бала минтип жооп берди. Таштанбек деген атамдын үйү бул. А үйдө эч ким жок. Атаң апаңдар бир жака кетишти беле? Атам жумушта, апам болсо кошунанкында. Эмне, апамды чакырып келейинби? Чакырып келейинби деген баланын сөзүн угуп укпай тиги кыздар сыртка атып чыгышты. Биз чакырып келебиз. Биз эле дешип жиберди, жарыша сүйлөп. Шоопур шашып кетти. Жок, чакырбай эле койгула. Биз жөн эле машинабыз бузулуп калгандан эле жөн эле койгула, дебийди. Ушул маалда көзүнө кара көз айнек тагынган, мойну башын жеңил жоолук менен оронгон Асел машинадан чыгып, аста басып келди. Тигилерди бир саамга үнсүз карап турду да кыздарга эңкейе минтти. Жакшы кыздар турбайсыңарбы силер? Кимдин кыздарысыңар? Кана, кимдин кыз экениңерди билесиңерби? Тиги кыздар таңыркап караган бойдон жоопсуз калтырды. Асел чыдай албай кетти. Адегенде Ак Жолтойдун эки кааруусунан ала: Айтчы, сенин атаңдын аты ким? Кимдин кызысың? Атаң Таштанбекпи? Деп сурап ийди чебеленип. Тилекке каршы Ак Жолтой аста баш чайкап уялыңкы унчукту. Менин атам Керим. Асел көңүлү сууй түшүп, эми берки кызга минтти. Сенчи? Сен кимдин кызысың? Таштанбектин кызымын. Бул кыз биздин кошунанын кызы, деп тыпылдап жооп берди тиги кыз. Я, сенби Таштанбектин кызы? Келчи мага, бетиңден өбүп коеюн, деген Асел эриндерин титирете шыбырай жалынып, Таштанбектин кызын бооруна кысып калды. Кучагынан эч качан бошотпочудай көкүрөгүнө бекем кысып токтоно албай кетти. Наристе кыздын беттеринен кайра-кайра өп салаалап аккан көз жашын сүртүүгө алы келбей: Көлөкөм, караныңан айланайын сенин, кагылайыным-ай жытыңан, деп көкүрөк буусун чыгара шыбырап атты. Өпкө-өпкөсүнө батпай, аз жерден бакырып ыйлачудай абалга келди. Аселдин болгондо да көзүнө кара көз айнек тагынып, мойну башын жоолук менен оронгон келиндин минтип жалынып, өпкүлөп атканына таң калган кыз каршылык да кылган жок. Кайра боору ооруп турду. Аңгыча аркы өйүздөн аялдын үнү угулду. Ак Жолтой! Эмне апа? Бери келчи, каралдым. Кичинекей Ак Жолтой чакырган жака чуркап кетти. Ошондо гана Асел эсине келе түшкөнсүдө. Кичине кызды кучагынан бошото, эки колу менен көздөрүндөгү жашты сүртүп жиберди. Бул кезде чуркап келген Ак Жолтойдон салый минтип сурап аткан. Тигилер кимдер экен? Таштанбектикине конок келдиби? Билбейм апа. Көз айнек тагынган эжечи, тигил чолпонду кучактап алып ыйлабадыбы? Ананчы, менден минтип сурайт. Эки колумдан кармап алып,
Апасынын колун силкилдетип койду. Жанагы келинди туурап. Атаң Таштанбекпи дейт. Мени билбейт экен, анан Керимдин кызымын дебедимби? Таштанбектин кызымын деп айтса, чолпонду кучактап алып ошентип ыйлады. Ак Жолтойдун а дегендеги сөзүн көп этибар албаган Салый атаң Таштанбекпи деп сурады, чолпонду кучактап алып ыйлады деген сөздөрүн укканда денеси дүркүрөй түштү. Эмне дейт? Сени менен чолпонду тааныбаган каяктагы немелер экен ия? Соо эмес немелер го? Деги үйгө кирчи алдыңа кетейин. Чай ич деп Ак Жолтойду үйгө жетеледи. Апов, мен тигилерди карап турайынчы. Жок, болбойт. Чоочун кишилерди эмне кыласың? Деген Салый Ак Жолтойду дикилдетип жетелеп кетти. Үйгө кирип көчө жактагы терезеден аркы өйүздөгү тигилерди карап турду. А көз жашын сүртүп, эки жакты элеңдеп алган Асел аркы өйүздөгү жанагы чуркап барган кызды карап алды. Бирөөлөрдүн көрүп койгонуна ыңгайсызданып, жээ басып кете албай туруп калды. Таштанбектин үйүнөн киши чыкпагана кетирбей тургансыды. Кайра тыпылдак кызга минтти. Так эле атаңа куюп койгондой окшош турбайсыңбы? Атаңды жакшы көрөсүңбү же апаңдыбы? Атамды жакшы көрөм, апамды дагы. Апаң урабы сени? Тентек кылсам урат. Атаңчы? Атам урбайт. Тилиңен сенин. Чолпонду кайра кучактай калды. Өп атып минтип сурады. Канчага чыктың билесиңби? Билем, 5темин. Жок, 5ке чыга элекмин дебейсиңби? 2, апам менен атам 5тесиң дешкен. А сиз кайдан билмек элеңиз? Сиз билбейсиз да. Эмнеге билбейм? Билем. Билсеңиз эмне сурап атасыз? Асел какаган немедей боло түштү. Эмне үчүн 5ке чыгыш керек? Жок, 4кө жаңы чыгат эмеспи? Же ата-энеси жашын атайлап алдыга айтып коюшту экен. Баары бир көңүлүм тойчуда эмес. Кусам арылбай көкүрөктөгү сагыныч тарабачудай деги эле тыпылдаган кыз болуптур. Таштанбектин эле өзү турбайбы? Мага окшошуп калса эмне? Өмүр бою арманды өтөм го чиркин деген ойго бериле түштү. Аңгыча кошунаныкынан келаткан аялды көрүп, Асел шарт туруп машинеге кире калды. Шоопур жанагы бойдон колуна тряпка кармап, таза болсо да алмак-салмак колун аарчып атты. А Эркин менен Чолпон кошунасынкына келаткан апасын тосуп чыгышты да, Чолпон бараары менен саймедереп кирди. Салматсызбы? Кечирип коюңуз. Биз жогору бараттык эле. Майы жок калганбы же эмне болгонун билбейм. Өчүп калып эле от албайт. Сиздерден 2-3 литрдей бензин табылбайбы? Деп ийди шоопур аялдын алдын утурлай. Таштанбектин аялы болуш керек, мен азыр деп ичкериге кирип кетип бат эле чыкты. Эки көзү аялды издейт. Бар экен, жүрүңүз, куюп алыңыз деп кайра шоопурду ээрчитип кирди. Ичинен аял ичине отуруп алган тура. Кандай неме болду экен? Жөндөн жөн кызымдын жашын айткан эмнеси деп ойлоп койду. Антип минтип шоопур 2 литр май куйду да жөнөп кетти. Кечке жуук күрөгүн такымына кысып Суаттан Керим келди. Жуунуп тазаланып алып, Салый даярдаган тасмал четине отурду. Аңгыча Ак Жолтой чуркап келип, Керимдин тизесин баса отуруп атып минтти. Атаке, бүгүнчө Эркиндердикине кишилер келбедиби? Анан бир эже да келди. Көз айнек тагынган эже экен. Менин колуман кармап алып, Таштанбектин кызысыңбы дейт. Анан чата Чолпонду кучактап алып ыйлабадыбы? Керим таң кала Салыйга карап унчукту. Кызың эмне деп эле атат ия? Бала да. Бала көргөнүн айтат эмеспи? Эмне, Таштанбектикине киши келдиби? Ошондойго. Салый жооп бергиси келбей ордунан туруп кетти. Бир нерселерди кармаламыш болуп, анын бир нерсе жашыргансып атканын байкай койду Керим. Демейде кошуналардын үйүнөн чымын дың десе да айтып берчү эмес белең? Эмне болгон сага? Же тиги келин конок келсе чакырбай койдубу сени? Деди чай ууртап атып. Ошондо гана кум сарып алган Салый буруп кетти. Кайдагы конок дейсиң, чак түштө келе калган. Конок эмес эле. Анан кимдер экен? Бирөөлөр да, деген Салый эрдин тиштей баш чайкап койду Ак Жолтойду көргөзүп. Сезе койгон Керимдин жонунан муздак тер чыга түшкөнсүдө. Унчукпай чай ичип отуруп чыдай албай кетти белем, Ак Жолтойду өп. Аку, бара кой. Эшикке чыгып уйдун бадасын карап турчу. Талаадан келер маалы болду. Күрөңүй башка үйгө өтүп кетпесин. Деди эле тасмалдан нан ала калып сыртка чуркап кетти Ак Жолтой. Эмне болду?
Ким экен алар? Деп бирөөлөр угуп койчудай шыбырап сурады Керим. Болду болбоду, кызыңды таштай качкан бетпак келген окшойт. Эмне? Ошол. Кантип билдиң? Кызыңдан Таштанбектин кызысыңбы десе, Керимдин кызымын деп айтса, кое берип, Таштанбектин кызын кучактап алып ыйласа, анан ким болмок эле? Андан кийин мен терезеден карап турдум. Таштанбектин аялы чыгып келатканда тигил келин машинага түшө качты. Шоопуру Таштанбектин үйүнөн май алып чыкты окшойт, куюп алып жүрүп кетти. Өйдө кетишкенинен карап турсам, биртке бара түшүп эле кайра тартышты да келген жагына кетип калышты. Машиненин терезеси капкара экен, келинди көрө албай калдым. Ой, акмакты. Кызыл эткезди таштап салып, чоңойгондо жетип келиптирби? Деген Керим обдула калды. Таштарын таштап салып, эми чоңойгондо акмалап келгенин карасаң, өлүгүңдү көрөйүн бетпак десе. Карасаң, ошол эле, ошон үчүн машинага түшө качты да. Деген Салый жаны ачык оорунуп атты, казан аягын кошо калдыратып. Баятан баш чайкай таң калып калган Керим үн катты. Кызык, эмне үчүн Таштанбектин кызын ошентип кучактады экен ал акмак аял? Омей, анан эмне сенин кызыңды кучактап алыш керек бекен? Эмне түшүнбөй атасыңбы? Деди Салый өңү башы бозоруп. Ошондо гана эсине келгендей Керим ойлоно калды. Анан үнүн бирөө уга калчудай акырын митти. Ой, болду эми, жиниңди көп келтирбе. Казан аякты кошо эле кагыштырып атасың да. Сенин кызыңа келбегенден кийин сен да унчукпай калбайсыңбы? Жөндөн жөн чамынбай. 1,5 киши укса эмне дейт? Салый Керимдин бул айтканын эп көрдү окшойт, унчукпай калды. Казан аяктын да калдырагы басылды. Андан көрө Таштанбектин аялынан сурамжыламыш болуп көр. Тиги кызына эмне дептир? Деди Керим. Таштанбек жумуштан келип, жеңил машинесин короого кирди. Жаңы эле үйүнө кирип, жуунгучка колдорун жууп атканда, ичкериден кызы менен Эркин уулу чыкты. Эркинден озунуп чолпон тыпылдап минтти. Атаке, бүгүн дегенче биздин үйдүн эшигинин алдына бир машина токтободубу? Токтобой эле, ал машинаны деген май түгөнүп калыптыр. Ошон үчүн токтободубу? Деди Эркин карындашынан көптү билгенине кырдуусунуп. Ага макул болгондой Эркинден мурун дагы. Ананчы ата, машинадан бир аял чыгыпчы, мени кучактап ыйлап ийди, деди чолпон. А дегенде тигилердин сөзүн көп этибар албай уккан Таштанбек колун чала улаарчы ички үйгө кирди. Үйгө киши келдиби? Деди аялынан сурап. Колу бошобой машина тигип аткан аялы жок деп койду алаксыган боюнча. Анда эмне эле деп атышат балдарың? Машина токтоп, мени кучактап, ыйлап деп атат го кызың. Ошондой деп атат, мен деле көргөн жокмун. Калып го, шоопуру өйдө баратканбыз, май түгөнүп калды. Тетигил көчөгө жеткидей май болсо дегеннен 2 литр май куюп бердим. Анан кетишкен. Бат эле кайра кетти деп келди уулуң. Деги билбейм, деди аялы. Таштанбек артынан киришкен балдарынан кайра сурады. Эркин, сен айтчы, машинадан эмне аял чыкты? Эмне деди эле? Иши кылса, а дегенде Керим атанын кызынан сурады. Таштанбектин кызысыңбы деп. Анан чолпонду кучактап ыйлады. Атаңа оппокшош экенсиң деди. Ошо, деди Эркин. Чолпон дагы сөздү жыра талашты. Ата, анан мени 4төсүң деп коет, өзү билбейт да, мен 5темин, Балдарынын сөздөрүн уккан Таштанбек аялын карап калды. Аялы таң калып Таштанбекти карайт. Айтор экөө бири-бирин тиктешип калды. Ал аял ким экенин билген жоксуңбу? Деди эле аялы. Мен кошунаныкынан келгенде аял машинанын ичинде отурган. Анан мен эмне, сен ким элең деп жабышайынбы? Ой, Кудай урбадыбы. Балдарды кучактап атса, азыр балекет баскан заманда кайдан билесиң? Көтөрө качса эмне кылат элең? Жөн эле эмнеге көтөрө качмак эле? Тиги өйдөкү туугандардын келин кыздарынандыр. Тиги машина жеткирип келгендир. Балким биздин туугандарынын кызынан болсо, сагынып калган эме кучактап өпсө өпкөндүр. Балдарга ыйлагандай көрүнгөндүр. Ыйлады. Мен көрбөдүмбү? Көзүнөн жаш агып кетти. Балдар жарыша сүйлөп ийишти. Жолуң болгур десе. Кимсиңер, кайда баратасыңар деп сурап койбойбу десек? Биздин туугандардын кыздарынан болсо үйгө кирип, чай чамек берип койбойсуңбу? Жок дегенде дагы моз тийгизиш керек эле да. Өзү чыкпаса жалынмак белем. Болду чеми көп башты ортпай. Деген аялы машинасын жыйыштырып ордунан турду. Таң калыштуу ойго жетелене түшкөн Таштанбек алдына тамак келгенде алаксып, жанагы нерселер көңүлүнөн чыгып кетти.
Кийингени да тыкан. Жакшы кийинет экен, бай турса керек. Аялында эмне күнөө? Желмооздай болгон Таштанбекте да. Алдап соолап талпак кылып туруп гана баса бербеди беле? Оң гүлүмдүн бир асыллекте эле жүрөгүмө от болуп кирип, тикенек болуп чыгып кетпеди беле шүмшүк? Ушинтип азаптуу турмушка салган ошол эмес беле? Аял эмес өзү болуп калгандабы? Анда эле атырылып 5 тырмагымды бетине батырат элем. Жок дегенде жүрөктөгү тагымды, теги шүмшүктүн кызарбаган бетин кызыл жаян кан кылып туруп чыгарып көксөм суумак. Аялында эмне жазык? Дардаңдаган күйөөсү көрүнгөн менен жүрүп, болгондо да жапжаш кыздын убалына калып, сыздаткан муңга чөгөргөнүн кайдан билмек? Жаштайында күйөөсүз төрөтүп, өмүр бою бетине чиркөө кылып коюп гана тымпыйып басып жүргөнүн кайдан аңдамак? Же аял затынын маңдайына ушундай жазып койду беле арман? Тигинтип, өз күйөөсүнөн төрөлгөн таштанды кызды багып атканын кайдан билсин? О, Кудайым-ай, көксөм сагынычым, кусалыгым тарабай калбадыбы? Андан көрө машинага салып алсам эмне? 2-3 көчө айлантып, жытын, демин боорума өткөрүп, ички күйүтүмдү суутуп алып туруп, кайра алып келип таштасам, бир жеңилдемек экем. Аттың-ай, деген ойлорго жүрөгү эзилген Асел жаагы ылдый аккан көз жашты байкабады. Бакырып ыйлап алгысы келди. Качан гана машина жыла бергенде, караңгы айнек ичинен тигилерди сызыла тиктеген бойдон чала була колун булгалап алды. Биртке жыла түшкөндө алдыңкы орундукка башын жөлөй боздоп жиберди. Ай Кудайым-ай, ушинтип эле кетип каламбы? Эми кайрылып көрбөйм го. Ташталган кыздын энеси келип кетип баратканын билип калышты го. Арман-ай, деги кызым кор болбосо экен, акыры дагы бир көрөрмүн, деп жаш аралаш кобуранып атты. Жумушунан бошой албай келбей калган Закирин эстей калды. Мындайда башын жөлөп, кучагына кысып сооротчу ал жок экенине ого бетер жаны күйүп кетти. Алдыңкы орундуктун кырына башын жөлөгөн бойдон эчкирип алды. Закирдин тең тушу эмеспи? Анын үстүнө алардын акыбалын эми толук түшүнгөн шоопур акыры үн катты. Асел, кантесиң? Өзүңдү кармабайсыңбы? Өзүмдү кантип гана кармайм? Мени жыга чапчу киши бар болсо болмок мындан көрө. Алтын кызым-ай, тилиңден кагылайыным менин, бирок жыттап моокумум канбай калбадыбы? Деген Асел жашына ээ боло албай атты. Кой эми, болор иш болуп боесу каныптыр. Эми кайра өзгөртүүгө болбойт эмеспи? Андан көрө кызыңдын аман эсен чоңойгонуна кубан. Татынакай кылып кийинтип коюптур. Байкеси да бар тура. Өмүрлүү болсун, андан көрө өз келечегиңерди ойлогула. Анткени Закир экөөң эртең эле ошондой уул кызды болосуңар. Баары унутулат. Тиги кызың да тыпылдап тың болуп өсүп келатыптыр. Эми жоңгой. Ошол билбеген бойдон чоңойгону оң. Антпесе ташталган кыз деген сөз ал кызыңды өмүр бою коргулат. Кой, өзүңдү карма, деген шоопур жооткотуп атты. Ичинен бир чети туурада көрүп, эми баары кеч экенин сезди. Оор үшкүрүнө отургучка чалкалай, улам улутунуп коюп, үнсүз жүрүп отурду Асел. Салый Айдардын аялын баягы уруштан бери жаман көрчү. Баласы ак жолтойду сабап койгонун угуп барган неме, күнөөлүү болгон баланын энеси баласын тыйып койгондун ордуна кайра атырылып бир тийгенин. Айрыкча ак жолтойдун кыз экенинин бетин ачканда ошол аял болгонун эстеген сайын тиги аялды 7 желмогузундай көрчү. Бир уруунун келиндери ары кошунасы болгондуктан көп киришип чыгышчу эле, анысы калган. Бири-бирин аңдышып турат. Бири бар үйгө экинчиси келбейт. А бүгүн бир кошунанын бешик тоюнда аргасы чогуу отуруп калышты. Башкалар менен ал жай сурашып дегендей, көңүлдүү отурушкан менен экөөнүн көз караштары туш келе калганда мостой калышат. Аңгыча ак жолтой сырттан ыйлап кирип келди. Апаке, мени чыркара уруп салды. Колумдагы момпой суюмду жулуп кетти, деп ыйлаган бойдон аялдардын артынан жөөлөй өтүп, түз эле Салыйдын жанына келди. Ай, ушу тентек кыздыкы өттү. Бул эркелиги менен апасын түз эле бейишке чыгарат го. Даттанбай эле ойнобойбу? Салый эже, көңүл бурбай эле койбойсузбу? Деди дагы бир келин. Салый жарылып кеткенсиди. Ой айланайындар, менин жалгыз кызыма эле эмне асылып калдыңар, ия? Далдайган ак жол тойман алдаганча улуу Айдардын баласын тыйбайсыңарбы? Качан болсо менин кызым асыласыңар да турасыңар. Андай эстүү болсо тиги Айдардын баласы тийбей койбойбу? Бекеринен чыркара аталып жүрүптүрбү?
Аны бир да бала оюнга кошпойт экен чырдыгынан. Экинчи менин кызыма асылганыңарды койгула, дебиди. Салыйдын сөзүнө ууга түшкөн Айдардын аялы да ажылдап кирди. Тигини деле кой, чыркара деп. Тимеле кемсинтесиң да ботом. Балдар кошпойт деп. Кошпосо кошпой эле койсун. Кара бала болсо да өзүмдүн жатынымдан чыккан атасынын канынан жаралган бала. Коргосом эркелетсем мага жарашат. Анан сага жарашат бекен. Тимеле өзүң тууп алгансып алкынасың да. Өзүң тууп алсаң таптакыр эле төбөңө көтөрүп алмак экенсиң да, Биздин балдардын чыпалагына да тең келбес сенин алдагы таштанды кызың. Көзүңдү ачып көчүгүңдү кыссаңчы. Жап жаагыңды жалап. Кордоба мени. Кортутпа өйлүгүңдү көрөйүн. Туубасам да тутунган кызым менин. О бетбак жалап десе. Карап алам деп коет. Сенин ошо карап алаң арамсыйдыктыр. Аң менен дөңдө жатып жүргөнүңдү уnuттуңбу я, канчык? Басылып кал, болбосо калган былыгыңды чукуп чыгам. Тилиңди тартып кал, жалап, деп Салый да кыйкырып чыкты. Жанатан жаалданып калган Айдардын аялын жанындагылар тыйып атышкан. Урушсаңар да уят эмеспи былык чукушкан? Тиги кыздын ташталганын, оозанганың осол болуп калды. Кой, деп тыйып киришкен. Болбой эле кыйкырып, же чачтан алып жулмалаша кетишет беле. Салыйдын кыйкырганынан кийин таш тиштегендей боло түштү. Бир кызарып, бир бозоруп барып, оорунан шарт турду да, шылтоосу ошол болду, элге кайрыла. Баарыңар жектеп кирдиңерби мени? Анда, деди да шарт коюп чыгып кетти. Мөөрөйү үстөмдүк болуп, эрдемсий түшкөн Салый ого бетер бабыранып кирди эле, аялдар чуручу түшүп ийишти. Салый, басылчы эми. Тамакты жөн ичебизби? Балдарыңар үчүн болгон, экөөңөрдүн урушуңар үчүн туруп кетелиби же? Дешип, Салый унчукпай калды. Акжолтойго конфет алып берип, бетинен өбүп койду. Эмнегедир жанагы ойноктогон көздөр жок, коркуп, алайып, тегерек тарткан көздөрүн ачып жумуп, апасынын колтугуна ыктап отуруп калды Акжолтой. Аялдар ар кайсы сөзгө кирип, жанагы абал унутула түшкөндөй болгон. Аңгыча Акжолтой Салыйдын кулагына минтип шыбырады. Апа, мени сиз эле төрөгөнсүз, Ок, эмне дейт? Мен эле төрөгөм каралдым. Кара оозуңа кан толгон бетбак сүйлөй бербейби? Бар огой, эшикке ойночу. Чыркарага экинчи жолу ойгой. Бар, деди чочуп кеткен Салый. Аялдар да суроолу тиктеп калышты. Ойноок Акжолтой эшикке чуркап чыгып кетти эле, Салый бышактап ыйлап иди. Оозуңа жара чыккан жалабай жалап, кандай күнгө калтырды кокуй. Эмитеден минтет, кызымды менден ажыратыптынабы я бул бетбак. Бу Кудайга эмне мен жаздым экен, төрөбөс болуп. Шорум, деп бышактап, көзүнүн жашын этеги менен арчый кооранып атты. Аялдар да ага жан тартып, шыпшыныша баш чайкашып күдүңдөп отурушту. Уландысы бар. Каналдын өнүгүшү үчүн подписаться баскычын басып коюуну унутпаңыздар.